максатым бар болчу. Мен жакшы спортчу болом деген максатым бар болчу. Ошол максат үчүн мен айылдан качтым. Ар кандай жумуштарда иштедим. Грузчик болдум, стройкада иштедим. Иши кылса бетон куйду. Кайсыл жумушка барбайын мен айтчумун да. Саат 4-төн кийин мага уруксат бериңиз депчи. Эмне дегенде 5-те менин тренировкам бар депчи. Апам экөөбүз унду кышта унду айыртып келе жатып, ун кыйшайып түшүп калып, мен кичинекей балам. Аны көтөрүп кайра салганга күчүм жетпейт, же апамдын күчү жетпейт. Экөөбүз өлө кыйналганбыз. 2 сааттай алышканбыз. Анда ошондо апам айтканда, "Апа, убакыт келет. Өтө жакшы жашоодо жашайбыз" депчи. "Мен сизге сөз берем" депчи. Сиз бактылуумун деп эсептейсизби? Албетте. Өтө бактылуумун деп сезем. Себеп дегенде ар бир мүнөт, ар бир возможность жакшы болууга умтулууга, развитие, өзүңдү өстүрүүгө, өндүрүүгө, бирөөгө бир жакшылыгына себепчи болууга, үй бүлөң, бүгүн жатып эртең турганың өзү бир чоң бакыт, бактылуулук да. Жөн эле мушташкан, жөн эле тренировка кылган бул жетишсиз экен. Канча сен олимпийский чемпион болбо, канча сен дүйнөнүн чемпиону болбо, сен адамдык сапатың болбосо сен эч ким баалабайт. Мага эң баалуу нерселердин бири: "О, Бусурманкул кандай чемпион жигит, кандай" дегенден дагы "Бусурманкул о кандай жакшы жигит, кандай мыкты мырза" деген сөз баалуураак да. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Биздин YouTube каналыбызга кош келдиңиздер. Бизде ушул комментарийде көп суранып калышкандар эле, качан спортчулар чакырасыңар, силерден эмне такыр спортчулар келбейт деп. Бүгүн бизде спортчу байке келди. Бусурманкул Абдибайыт уулу. Бусурманкул Абдибайыт уулу. Кош келдиңиз. Рахмат. Катталуучулар сизди конокто көрүп аябай сүйүнүп аткан учур болуш керек. М1ден бери ага чейин дагы канча промоушендерди мушташып чыктыңыз, деги деле баары жакты мушташып чыктыңыз. Анан баарынан жалпы берилген суроо өзү неге UFCге жетпей койдуңуз такыр эле? Качан UFC деп? Эң популярный суроолордун бири. Ким менен сүйлөшпөйм ушул суроолордо. Суроо берет. Биринчиден, саламатсыздар урматтуу замандаштар, достор, амансыздарбы? Сиздер менен дагы ушундай бир столдо отурганыма кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Генерал болбойм деген солдат, бул солдат эмес деп коет го. UFCнин чемпиону болбойм деген боец эмес го дейм. Ошон үчүн буйруса кеч эмес, буйруса аракеттерди кылып атабыз. Маңдайга кандай жазылса, ошону көрүп атабыз. Бирок биз колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз. Мына өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Америкада 9 ай жашап келдим. Акыркы учурларда ошол карьерама болгон инвестициям күч, убактым боюнча деги эле ар тараптуу ошол карьерама инвестиция кылып атам. Себеп дегенде азыр убакыт дагы менде аз калды. Мурункудай жаштыктын доору уже өтө баштады. Эми биздин спортто чынын айтканда 35-40ка чейин да. Ошон үчүн ошол убакыттарга чейин золотое время деп коет, 35ке чейин дагы даже. Ошол убакта биз аракет кылып калышыбыз керек. Менде ошо 4-5 жыл калды. Ошол акыркы убакта буюрса жакшы бир өзгөрүүлөрдү, жакшы бир жетишкендиктерди жасасам дегенчи. Негизи адамга мен ойлойм, ошо биз даярбыз да, ал площадкага чыгып, UFCде бой көргөзгөнгөчү. 2 жыл жетиштүү да. 2 жыл, 2,5 жылдын ичинде чемпион болгон боецтер бар. Ошон үчүн эч качан кеч эмес. Кудай буйрса аракеттебиз. Просто дароо сизди байкап жүргөн, сиздин көрөрмандарыңыз дагы байкайт болуш керек. Бир жакта эле кылса видеоңуз чыгып калат. Шаги от UFC мына калды деп эле ушинтип кечке эле чыга берет. Анан ушунчадан бери чыга берип, анан чыкпай койду деп аябай көп эмелер болуп, наразычылыктар да болот го. Өзү эмне келишпей атат, эмне окшошпой атат? Ал жакта промоушендар, организаторлор бир нерсе болбой атабы? Эмне болуп атат? Менимче сиз болсо ушу карьераңызда даражаңызды көрсөттүңүз, канча деген ийгиликтер жеттиңиз. Анан ал жакта мындай башкалар төмөндөбөйм, бирок жетишкендиктер азыраак адамдар деле келип атат UFCге. Эмнеси окшошпой атат? Мага мындай, менде да наразычылык пайда болот ушу UFCгечи бир аз. Чынын айтканда мен сыяктуу же менден да күчтүү боецтер бар, бирок UFCге кирбегенчи. Даже UFCде мышташып жүргөн балдарга карагандагы көбүрөөк тажрыйбалуу, көбүрөөк күчтүүрөөк, физически, ментальный күчтүү балдар дагы бар. Бирок UFCге кирген эмес. Эмне дегенде, бул биринчиден канча миллиондогон спортсмендер, миллиондогон боецтер бар, ошолордун арасынан тандалып келип UFCге алып атканда дагы ошо мен дагы кээде түшүнбөй калам да. Критериялары ар кандай болуп калат да. Мындай кээ бирде ушу мамлекет
канчалык дүйнөгө таанымалдыгы да роль ойноп коет. Кээ бир учурда мисалы азиатский континент, там Кытай, Индия, Америка деп коебузбу. Деги эле мындай залда мен өзүмдүн весим эмес, өзүмдүн 70 килограммдык балдар менен иштегенде мындай кээде аларды такыр эле мындай ушул UFC боеци деп айтасың да. Смешно болуп калат чынын айтканда. Ушул UFC мыш ошо кантип утуп жүрөт дейсиң да. Спаррингден, Ооба. Тестировать этип койсуң спаррингден элечи. Кээде ушундай моменттер болуп калат. Анан эң башкысы баягы биз ыйман келтирген ишеничте жашаган адам катары бул пешенеги да. Пешенеңе кандай нерсе жазылган болсо андан эч качан качып кутула албайсың. Эгерде биз ошо UFCге барбайбыз десек деле, эгерде жараткан каалап койсо ошол жака барып калабыз кандайдыр бир эмелер менен. Бирок акыркы учурда мен мына жана эле айтып өттүм, Америка жергесинде жүрүп келдим, ошол жакта рабочий виза эң башкысы документация да. Аны UFC Американын внутренний миграционный службасына кирише албайт. Даже миграционный служба Америку посольствого кирише албайт да. Айта албайт посольствого буга виза бер депчи. Алар эми бири-бириге независимый да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр баардык этаптардан өтүп, азыркы учурда рабочий визам дагы бар, туристический визам дагы бар, бүт даяр. Анан менеджерден да көп нерсе зависит этет. Менин менеджерим ошо Саят Абдрахманов деген казак жигит. Буюрса аракет кылып атабыз. Мен ага 3-4 күндө бирден жазып таскасын чыгарып атам, бирок негизичи чынын айтканда жана бир сүрөт бар го, мындай болуп турат. Аны толтурадан барып пистолет менен эки жагына мындай такап турганчы. Уже мен ошол сүрөт мен чагылып калдым депчи. Себеп дегенде баягы жакшы көргөн, негизи жакшы көргөн инсандарыңды ошол жерден көргүң келет экен да. Ошо жакшы көргөн мекендештер, достор, жакындар иши кылса ушу баары мени ошол жерден көргүсү келген инсандардын көп да. Анан алар кээде урушуп жазат мага Инстаграмдан. Сен неге кирбейсиң? Неге ал жерден сен чыкпай атасың дейт. Анан бирде Саятты урушат, бирде аны күнөөлөшөт ушундайчы. Эми Кудай буйруса урушпай туруңуздар, буйруса бар болот. Эми биз болсо башка суроодон баштадык, анткени элдерге дароо түшүнүктүү болуш үчүн, анткени алар подкасттын ортосунда чыдабайбы бул суроо качан алат деп алардан кутулдук десек болот. Жылдыр өткөрүп. Жылдыр өткөрүп дароо эле эң кызыктысынан баштап. Бирок бүгүнкү эң негизги максатым сизди ушул толтур интервьюларыңызды көрдүм, бирок ал жакта өзүңүздүн баяныңызды, жашооңузду, өзүңүздүн көз караштарыңызды айта турган интервью болбоптур. Только по делу же болсо после матчевый интервьюларыңыз эле болду. Подкаст жаңы эле чыгып баштады да. Анан кийин мындай мурун телеканалдарга бар чыкты. Телеканалдарда аз эле убакыт болчу. Мисалы үчүн спорт, КТРК спортто 50 мүнөт, 40 мүнөт ал жакта отуруп, ал жакта сүйлөп калат. Только ушу спорт карьера боюнча, жумуш боюнча эле да. Анан башка жактарда эми мой газети, сайттарда деле ал бүт бетин сенин жөнүндө жазып салбайт да. Ошон үчүн азыр эми мен ойлойм убакыт өтүшү менен ушундай форматта именно чеке разносторонний формат деп коет. Ушундай эми келип атат го деп ойлойм. Ооба, сиз туура айтасыз, анткени сиз подкасттарга чейин эле бар болчуңуз. Эми подкасттар пайда болду. Бул мүмкүнчүлүк чоң. Ошондуктан сизге ошо биринчи берер суроолорум, өзү ушул жашооңуздун башыл каяктан башталат, ушул карьераңыз элдерге да кызыктуу болуш керек. Мага да аябай кызыктуу. Бир заматта эле боп эле чыгып кеттиңиз, популяр болуп. Бул байке каяктан чыгып кеткен, каяктын тургуну, өзү кандай жетишкендиктери менен башталган, бала чак деген нерселер аябай кызыктуу да. Ооба. Эми мен өзү Ош областынын Чоңалай районунан болом. Чак деген айылда туулуп өскөнмүн. Ошол жерге чейин 17 жашыма чейин ошол жерде жашап, ошол жерде ата энеме көмөк көргөзүп, анан кийин ошо спорт менен алек болчумун да. Жаш кезиңизде? Жаш кезимдечи. Бирок ошо спортту кандай кылып тандап алдың дегенде, ошо жаш кезимде мындай жөнөкөй эле адам болгум келбечи да. Мындай бирдемке менен аябай кызыгып, алек болгум келчү да. Ушундай бир энергиям бар болчу. Анан мен ошо айылдаштарым да көрүп калса айтар, уулум бизди көрүп жүргөнчү. Такыр ордунда турбашым. Ушунча энергиям көп болчу. Бир эле караса тоодун аркы бетинде, бир караса айылдын бул бетинде иши кылса, кайсыл жерде болсо мен чуркап жүргөн болчумун да. Ушундай анан отуруп мындай суудун боюна барып, ошо негизи эле 90-жылдан 2000-жылга чейинки биздин мамлекетибиздин акыбалы, элибиздин
жашоо турмушу кыйын болгон да, Советтер Союзу. Распад учуру, Великое голодание. Ошондой болду. Анан кийин кыйынчылык, жетишпестик. Мисалы мен таң калам, ушу 90-жылдан 2000-жылга чейинки жаштыгы бар жигиттер биздин жаштыгыбыз кыйын болду десе мен таң калам. Себептигинде баардыгыныкы кыйын болгон ал мезгилдечи. Общий. Мен билбейм, мен баягы мындай ошо жаштык кезимде билем да, баарынын үйүндө ушундай жетишпестик, жанагындай ундан мындай жука эмелерди жасашып беришти да, ата-энелерибиз. Анан чын айтканда ошондой нерселерде көп таасир берди го дейм да. Анан бир мындай өзгөрүүнү каалачумун. Андан кийин ал жерде ошо биздин убакта интернет, телефон, связь азыркыдай цифризация жок болчу ал мезгилде, такыр элечи. Газеттелерден бирок билем видео бар болчу да. Видеодон коюп дисктерди сатып алып, анан ошондон коюп көрөт эле. Ал да кийинирээк чыкты. Анан ошондо Брус Ли, Жан-Клод Ван Дам ошолордун эмелерин көрчүк. Таасир этти аябай. Ошолорду көрчүк. Анан кийин Бушидо деген вид спортто бар болчу, ошону көрчүмүн да. Эмне үчүн мен ушул бой беспробойно тандап калдым, ушу Бушидону аябай жакшы көрчүмүн да. Азыр ойлосом, ал жерде бетке монтип, шпалак менен монтип турган күрөшүп, кайрып ушундай калчу. Кен Шемберг деген ошондой бир жакшы боецтер болчу, ошолорду аябай көп көрчүмүн. Анан өткөрүп бир жакшы спортчу болгум келчү да. Андан сырткары дагы ошо түндө мындай айылда биз Чоң Алай району, тоолуу райондо, Высокогорье. Анан ошол жерде мындай асманды карасаң, жылдыздар жакын болуп көрүнөт. Анан ошондо асманды карап турайчымын да. Ушу башка жердин аркы бетиндеги адамдар дагы ошо биз көрүп аткан жылдыздарды көрөт экен. Ал жерде адамдар кандай жашайт болду экен. Мага аябай мындай интересный болчу ошонун баарычы. Чоң көргүм келчү да. Адамдардын ушу дүйнө жүзү боюнча кандай жашоосу кандай. Ошону билгим келчү да. Адамдар кандай жашоодо, кандай жашоо шартта жашайт, өнүккөн мамлекеттер кандай. Баягы межекелерибиз айтып калчу да, начальник аста, ой, могу мамлекет өнүккөн, бул мындай депчи. Ошол жердеги адамдар кандай ой жүгүртөт деп аябай мага кызык болчу. Анан ошол дагы чоң түрткү болду. Анан ошо физический энергия деп коет го, мындай бир потенциалда ошол энергиям көп болчу. Ошол себептен дагы дайыма бирдемке менен алек болуп, анан ошол өзүмө бир вывод таптым. Мен спортчу окшойм депчи. Мен ооба. Мен өзүм мындай решение кабыл алдым да, өзүмчү. Мен спортчу болом. Себептигинде шыгым ошол аны каалабасам деле ошого барам да. Кайра эле бар Брусилин дуулайсың, ал кыласың, бул кыласың. Анан кийин ошо биздин убакта барбанап айсак, кыргыз күрөш. Кыргыз күрөш өтө эме болуп кетаткан болчу. Ошол айылдаштарыбыз менен кыргыз күрөш күрөшчүк. Анан ошо азыркыда спарринг партнер деп коет. Партнер жок болуп калганда классташторумду алып келип, аларды чапкылачумун да. Алар бир-эки чапкандан алар кетип калат. Оргусу келет, спортчу, а мени түшүнбөйт. Ошентип жүрүп анан кийин спортчу болдук да. Кайсыл учурда ушул мен спортчу болдум окшойт деп айтып атпайсызбы? Ага чейин да спорт менен алектенгенсизби? Бир жерде отуруп эле, так мен спорт менен машыгышым керек, анан спортду издеп баштадыңызбы? Жок. Мен дайыма машыгып, дайыма активде болчумун. Машыгып, ушундай жүрүп, бир убакыт келди, мен ушул ойлойм 8-класс ушул мезгилде мындай себептегенде мен чок болчумун, баарын көрүп турган мындай өзүдө дарыя акчада, чоң дарыя акча ушу суунун боюнда отуруп турган мындай ойлоп. Өзү жашоону мындай ойлоп отуруп туруп айттым ошондойчу. Өзүмө решение кабыл алдым да. Мен спортчумун. Мен спортчу болом. Кадимкидеги кинолордой. Ооба. Мен эң мыкты спортчу болом деп мындай аябай таасирденип, анан ошондон кийин мен стабильно тренировка кылып баштадым да. Мындай күнүнө бир жолу тренировка кылчумун. Өзүмө ойлоп тапкандар. Чоң атам айтат элем, мешокторду чоң атам баккан, чоң атамдын жанында жүрүп чоңойгон балам. Ал кишинин мешоктору жана сары мешоктор болборчу. Билсеңер керек. Эми сиз же билбей калдыңызбы? Биз билбей калдык, бирок кинолордон көргөн. 70 килограммдык ошолорго кумдарды, көңдөрдү салып алып турган ошону урчумун да. Ошолорду уруп, иши кылса ар кандай трюктарды жасап тренировка кылчу. Аны эми жакшы. Бирок бир нерсени билдим, мына за океаном деп коет го. Почти Америка бизден кээ бир жерлер 14 саат, кээ бир жер 12 саат, 11 саат айырмада. Ошондо ойлосом, почти жердин аркы бети да. Мындайча айткандачы. Тиги жака шар болсо аркы бети. Көрсө ошол мезгилде мен асманды карап, мына жылдыз
жердин аркы бетиндеги адамдар ушу жылдызды көрүп турабы десе, акасы көрбөйт экен. Сен дегенде күн болуп калат экен. Алар күн көрүп аткан болот. Ошондой. Мен өзү байкашмачысы аябай мечтатель болчу экенсиз, кичине кезиңизден бери аябай таасирленип. Анан кайсы учурда ушу биринчи спортуңузга келдиңиз? Биринчи спортуңуз эмне болду эле? Негизи ошо менин жашоо басып өткөн жолум жөнүндө мен өзүм бир жакшы китеп жазгым келет да, аябайчы. Эми ар бир адамдын өзүнүн кызыктуу тарыхы болот да, басып өткөн жолу. Кантип мен басып өткөнмүн депчи. Азыр айтсам ошо апам да күлүп калат да. Мен колума ID деген паспортду алганымда, ошо эң аракет кылып жүрүп классташтарымдан дагы, наверное, биринчи алганмын да ID'ничи. ID деген паспортду мен колума алганымда, мага как будто дүйнө жүзүндө бир открытие болду да. Мага эшиктер ачылгандай болду. Алдым, эртеси күнү сумкамды асындым, келдим да апама айттым да. Апа, сиз атама айтпай эле коюңуз дедим да. Чоң атама эч кимге айтпай эле коюңуз, мен кетип атам деп. Ошондо апаң жүрөгүң билет да алчы. Апам карап эле унчукпай, каяка барасың деп калды. Мен айттым, мен центрге түшүп чыгайын деп. Апамда да чото мында карасам кое бербеши дейт да. Потому что мен эң кичинекей баласымын да. Атам айтсам атам айтмактай. Бизде менталитет ушундай болуп калган. Кичинекей баласы атасы менен калыш керек, малын караш керек, чогуу жумуш кылыш керек. Эч жака кетпейсиң дейт. Көзүм жетип турат. Сурагандан эме жок да. Толк жок. Жаш баласың, жаш бала билет деп коет го, тамырын эле. Сумкамды алдым да анан качтым да үйдөнчү. Кадимгидей качып кеттим. Кадимгидей качтым. Эмнеге качтым дегенде, менде багыт бар болчу да. Сизде багыт, кыялдар. Кыялым, максатым бар болчу. Мен жакшы спортчу болом деген максатым бар болчу. Ошол максат үчүн мен айылдан качтым. Биринчи жолу каяка качып бардыңыз? 2000 сом жанымда бар болчу, иштеп 2000 сом алдым. Колумда бир душес, анан бир 1,5 килограмм прайник бар болчу. Экөөнү алып чоң алайдан Ошко келдим. Ошко келип анан айылда анча-мынча агаларды көрүп, алар буларды көрүп, анан анча-мынча спортчуларды көрүп, алар айтып калды: "Ошто кал, Ошто ушундай турбаза дагы бирдемке деген иши кылса, клубтар бар. Ушунда өтө жакшы, Ошто развить этип анан мында кара элдерди карадым дагы. Бирок Ошто мен мындай өзүмдүн мындай жүрөгүмдө эме болду да. Мен бул жерде калбайм дедим да сразучу. Барып вокзалга отурдум да, анан кийин Бишкекке карай жол алдым. Ошол жолдо келе атканда. 8 классыңызда кадимкидей качтыңыз? Жок, 8 классты алып өттү. 11 мектепти бүтүп. Анан келе атам. Жанымда 1 сом тыйыным жок да. Тыйынымды эмеге бергем? Жол киреге бергем. Анжамда бир прайник, бир жарым душесим бар. Келе атам. Болсо Ошто деле калсам болмок экен. Негизи калсам болот эле да, мындай эми курсагым үчүн болгондочу. Жок, мен идея үчүн, максат үчүн келе атам да. Анан кийин жолдо такси келип токтоду дагы. Ош менен алыс го. Жолдо тамак ичиш керек да. Ошон кызыктуу болгон, мен эсимде калып кетти да ошол нерселерчи. Тамак ичиш үчүн баары түшүп кетти. Анан водитель бир эжеде келип айтып калды: "Жүр, тамактан, сен жол жүрүп келдиң, кыйналасың, сен калп эле уктамаш бол." "Жок, эжеке, мен ичим ооруп атат, ашказаным ооруп атат, мен тамактанбайм, силер тамактана бергиле" дедим. Алар кеткенде каяктан ич ооруган, каяктан ашказан ооруган. Акча жок. Айткандан уялыпчы. Багаждарды ачасың, ачып эле прайник менен эмени алдым, душесинди жеп. Кайра алар келгенче спокойно жатып калдым. Келип рабочий городок. Мен ошо мезгилде чоң байкем, өзүмдүн чоң байкем Бишкекте жашачы. Бирок анда ошол телекомдун баары эле сүйлөшчү да, домашний телефонду алып, ал дагы айыл боюнча бирөө болчу. Ал байкем айылга чалганда бар атамдар сүйлөшө, кайсы жерде дегенде рабочий городок деген жер сүйлөшүп ошол жакта жашаш экен да. Жаттап калгам. Жаттап калгам да анчы. Такси келгенде сурап койду: "Каяка барасың?" "Рабочий городок." Смело, вообще эме жок. Такыр. Барып туруп азыр помню, ошо рабочий городок скамейкада отуруп айтып атам да. Эмне кылышты билбейм. Анан ар жака ипподром бар го. Ипподромду көрүп, деп таң калып, ушундай чоң жер экен. Бул жерде эмне кылат экен деп, анан аттарды бастырып жүрсө, аттар ушул жерде чабылат экен деп. Эми аябай таң калып, анан өйдөрү чыгып ошол жерде басып жүрдүм. Эртең менен келгенбиз, кечке басып жүрдүм. Анан кийин скамейкада отуруп, эмне бир кыймыл кылыш керек да. Бир келдиң Бишкекке. Билбей, эч жакты билбейсиң, капкара, айылдын стили дегенде ошо менен келгенбиз. Бүт баары эми современный, бүт баары адамдар карап коет экен, мындай жалт-жалт. Колумда бир
суум да уже түгөндү да. Düşесиң. Менен прайник түгөндү да. Уже легенда болчу да бизге. Уже надо было работать. Как-то кыймылдаш керек болчу. Анан ошондо ойлодум. Бир мындай адамдардын жаш бала айтып атпаймынбы, мындай сезгич болот да. Мындай ойлодум да, бир эгерде жүзүнөн бир ыйманы бар мындай. Эгерде мен бир эмем тарта турган адам болсо, бир адамды издедим да. Эгерде ошол адамды кезиктирсем, ошол адамга барып мен айтмакмын. Жардам берип койчу, мага жумуш таап берип кой, мен иштеп, мен тренировка кылганы келдим, иштеп, тренировка кылам. Анан сен жардам кылсаң, ошо кылган жардамыңа мен кайтарам депчи. Отблагодарю. Просто сен мени алып барып жумушка киргизип койчу, мен иштеп көрүп кетейин дальше деп ошондо оюмда. Анан бир тууган агам бар, аны деле эми таппайсың Бишкекте кайсы жерде экенин. Горбачи көрүнүктөрүндө чоң да. Жок, эми тем более таппайсың. Анан ошентип отуруп анан бир такыр таппай койдум, кездештире албай койдум андайдамчы. Негизи ошондой оюм бар болчу. Анан кеч кирип калган мезгилде ошо бир айылдаш байкемди көрүп калган. Артынан таанып калдым да. Кадимкидей эле барып токтоган байкең могу жерде жашайт да, анан барып байкемдин үйүндө 1-2 күн туруп Айыкбек булгандан кийин ошондон улам жумушум башталып кетти да. Анан уже сразу эле айттым байкеме, мен сиздин үйүңүздө жашабайм. Башка мен мындай свобода, ал байкеңе барсаң баягындай эле кызып салат да, мындайчы. Иш кыл, мону кыл, тигини кыл, тренировканы жок, мен эмес. Мага жумуш таап бергиле, болду, өзүнчө жашайм, мен спорт үчүн келдим, мага мешет этпегиле. Байкем айтып коюптур, айылга келип алды, жакшы, кыжалат болбогула депчи. Ошо менен мен 6 ай чала албай жүрдүм да, сүйлөшө албайчы. Апам менен, атам менен, бир туугандар менен эмне дегенде коркосуң да. Бизде по-любому болот го, ата-энеден уруш жок, урушат го депчи. Мен алып кетпесе урушат го депчи. Урушканга алачу эмесмин да. Ошентип ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүм. 6 ай, ошондо 6 айда толугураак кененирээк айтып берсеңиз, биз шаарга биринчи жолу келип атабыз. Кадимкидей айылдан эле дароо эле шаарга келип алып, бир да таанышыңыз жок. Байкеңизде 2 күн турдуңуз. Ошол 6 ай кантип өттү? Эми мындай болду. Бир жумушка киргиздим. Анан кийин бир залга жазылып койду. Анан кийин ошол жумушта иштеп, анан залга барганга чындыгында убакыт болгон жок. Эртең менен турам, саат таңга намаз болот, намаз окуйм дагы. Анан кийин тренировка кылам. Тренировка кылып туруп, тренировкадан кийин жумушка барам. Анан ушундай учурлар болду. Бир пакет чыгарган заводдо иштечүмүн да. Анан ал жерде мындай сортировка кылат да пакеттердичи. Агын бул жака, жашыл бул жака, ушундай пакеттер. Сортировка кылган пакеттерди ким канча сортировка жана качественный кылат, ошол баягы жумуш убакытка эмес, кылган жумушуңа гана байланыштуу. Кааласаң 12 саатта жаса, каалаган объемуң жасап кете бер. 2 саат иштеп деле кала кете бер. Мына свободный жумуш болчу. Мага жаккан жери эртең менен келет элем. Ошо тренировканы кылып туруп келип, кийин көнө баштадым, адаптация боло баштагандан кийин залга барыш керек болот. Элдер 12 саатта жасаган жумушту мен 5-6 саатта эле жасап койчумун да. Даже алардан 1,5 эсе көп жасап, ошо жасаган жумушумдун тазалыгынан ошо жерден хозяин айтканда, сен кантип мындай үндүгүрөсүң депчи. Эч ким келе электе мен забор жабык, ашып түшүп забордончу. Жасап алар келгенче уже толтуруп койдум баягынчы. Толтуруп жасап койчумун. Таң калчу да мындайчы. Анан айттым дагычы, мен спортсменмен байке ушундай кете берсем болобу саат 4-тө депчи. Залга барышым керек эле деп ошону сураган. Макул, спортсмен турбайсыңбы, жакшы деп. Кетип ошентип көп жумуштар өттү. Ал жерде 1 ай өткөндөн кийин эле мен ошо айтып калды да. Сен эми спортчу экенсиң, анан ушундай иштейт экенсиң. Сага дополнительный жумуш берем деп. Эмне жумуш десем, сен ушул жерде жана жасаган жумуштарын тартып аласың депчи. Таразыга тартып жазып аласың депчи. Анан бизге ошол жердин бригадири башка жумушка көтөрүлүп кетти да, башка статуска келип калды. Сиз жумуштан көтөрүлдүм да. Ага мага дополнительный айлык берет. Бир жуманын ичинде эле ошо көтөрүлүп кетти. 1 айдын ичинде эле көтөрүлүп кетти. Анан ал жерде айттык, 10 жылдан бери иштеген адамдар бар экен, анан кийин алардын менен чото кесип эме болбой калды да, мындай. Признавать этпей, не өйтөт, кантип келип алып эле. Айдан кетип туруп эле ушундай болуп кетти. Эмнеге жакшы көрүп атат дейм, баягы ушундай болот го. Ошентип жүрүп анан ал жумуштан мен өзүм кетип калдым да. Башка нерсени да көргүм келди.
ар кандай жумуштарда иштедим. Грузчик болдум, стройкада иштедим. Иши кылса бетон куйдук. Ал мезгилде бирок баарын кылат элем. Кайсыл жумушка барбайын мен айтчумун да. Саат 4-төн кийин мага уруксат бериңиз депчи. Эмне дегенде 5-те менин тренировкам бар депчи. Анан мейли жумушуңдан зависит этет, сен кылып көрчү анан кийин депчи. А мен айтат элем, эгерде 4-төн кийин 6-га чейин, 7-ге чейин иш боло турган болсо, мен рабочийлар 9-да келсе, мен саат 6-да келем да. Ошо эрте келип туруп, ошо жумушту толуктап берем. Депчи, ошондой договор кылчумун да. Ошентип тренировка кылып жүрдүк. Помню, 7-6 автобус болсо керек. Дорлойдун Келечек базардан рабочий городокко чейин барчу да. Рабочий городоктон кийин залда кенем 6 ай өткөндөн кийин дагы ошондой жашоо болду да. Дордойдо грузчик болуп иштейсиң, кечке иштеп туруп анан саатты карайт элем дагы барып 6-чы автобуска отурасың, эң артыгачы уктаган бойдон рабочий барат. Айниге келгенде монда тарактаган жол барчу да. Тарактаганда ойгоносуң да. Мына келип калыптын деп. Келип калган турбайбы депчи. Азыр Айниде ошондой эле го дейм жолдордо. Тарактакта ойгоносуң. 1,5 саатта келчү да. Автобус 1,5 саатта кечке иштеп чарчаганым, 1,5 саатта көрсө уктап, восстановление болуп калчумун. Тренировка кылып алып, тренировкадан кийин 12-чи микрорайонго, ошо Пишпектен 12-чи микрорайонго кээде машкалар иштебей калат. Кээде пешком келесиң, кээде агай же мындай старшилар болсо таштап койчу. Дополнительный тренировка болуп калчу экен керек. Ошондой болчу да. Эми ошондой мен буну айтып аткан себебим, албетте мен түшүнөм, ар бир эле адамдын өзүнүн историясы, өзүнүн кыйынчылыгы болот. Эч кандай кыйынчылык көрбөй чоңойдум дегендер бул аз. Бар эле кыйынчылык, мисалы сиздин деле өзүңүздүн кыйынчылыгыңыз бар. Могу жерде отурган оператор жигиттердин деле өзүнүн историясы, өзүнүн эмеси бар. Бирок бүгүнкү күндөгү биздин жаштарда өтө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Бизде кыйынчылык жок. Ошол жаштыгы 90-чы жылдан 2000-чы жылга чейинки болгон, 2005-чы жылга чейинки болгон жигиттер, мен ойлойм, ментальный күчтүү адамдар депчи. Себептен алар устойчивый, ошондой стрессовый ситуацияларды өткөн адамдар да. Барды, жокту, даже ал мезгилде ушундай болчу. Ата-энелериң деле достаточно мээрим бербеген учурларда болгон да. Иш, жумуш, ал сага мээрим берүүнү ойнойбу же сага тамакты алып келүүнү ойлойбу деген учурлар болгон. Алардын бир эле ою болгон, ушу балам ачка калбасын, ушуларды багалы дегенчи. Анан мен бирде ошо кичинекей мезгилимде помню да. Апам экөөбүз эшек колдонуп айылычы. Унду кышта январь айында ушундай унду айтып алып келе жатып, ун кыйшайып түшүп калып, мен кичинекей балам. Аны көтөрүп кайра салганга күчүм жетпейт, же апамдын күчү жетпейт. Экөөбүз өлө кыйналганбыз. 2 сааттай алышканбыз. Эшикке артып берген, келип кыйшайып калган да, кашагага тийип кыйшайып калганда анан кыла албайм. Анда ошондо апам айтканда, апа убакыт келет, өтө жакшы жашоодо жашайбыз депчи. Мен сизге сөз берем депчи. Болбосом кичинекей бала дем. Аябай таасирденчимин да. Апа убакыт келет, сиз көрөсүз ошол нерсени. Өтө жакшы жашоодо жашайбыз депчи. Өзгөрөт баары. Баары өзгөрөт, баары башкача болот дечимин да. Кудайга шүгүр. Баары өзгөрдү. Мен ошондой жашоону, ошондой школаны өткөндөн кийин мен үчүн менин жашоомдагы башкы максат да, башкы максатка жетүүдө жөн эле спортчу, жөн эле чемпион болуп калуу жетишсиз да. Башка толтурган артында көздөгөн максаттарыңыз бар. Менин артымда мындай ошол кичинекейден коюлган максаттардын астында жетишсиз болуп калат экен. Себептен адам өскөн сайын, эл көргөн, жер көргөн сайын сенин максаттарың дагы ошого жараша жакшы жактарга ачылып, жакшы жактарды ойлонуп баштайт экенсиң да. Мен албетте ойлойм, спорт бул эң татаал жол, эң татаал кесип. Эгерде сен иштебесең, сен утуласың. Сен тренировка кылбасаң, сенде келип побьет. Запросто тебя побьет. Ты должен работать днем и ночью. Пахать и пахать, да? Стабильность да. Эчтеген калтырбай, бир жол калды болду. Сөз. Жаштарга мен оюмча ушул подкасттарымдагы кандайдыр бир үлгү болот да. Анткени силерде бар, өзүңүз айтпадыңызбы, силерде бардыгы бар. Баардык мүмкүнчүлүктөр. Кааласаң спортсмен бол, кааласаң подкасттар, кааласаң тийини кыл, любой нерсе. Сиздин убагыңызда жокчулуктан чыгыш керек болду. Бул эми жараткан берген ушундай даражасы. Ушул жерден башталды, ушул жерден жол кетти. Мен бул суроо бергим келет.
шаарга келип ушул менин түшүнүгүм боюнча бул уже биринчи спорт менен алектен баштадыңыз окшойт шаарга келип. Ошо биринчи спортуңуз эмне болду? Кантип алектендиңиз? Кандай жетишкендиктер болду биринчи спортуңузда? Биринчи кикбокска барып көрдүм. Ар кайсы спорттун түрүнө барып Тандап көрдүңүз бул жактан Күрөшкө да? барып көрдүм, кикбокска барып көрдүм, борьбаны пайсакка барып көрдүм. Эч өзүмдүн ордумду таба албадым, бирок мындай ордумда эмес. Мен өзүмө жаккандай устат таба алган жокмун да. Көрөм, адамдардын мамилесин көрөм, анан кетем, ошентип жүрүп, анан кийин грэплинг, мен бир досум бар болчу, ошо сунуштап калды, ушундай Локомотивде, Пишпекте бир агай бар, барып көрбөйлү, чогуу барбай деди. Ал мезгилде жаш кез, мындай максат болсо деле оюң чачыранды да. Жумуш кыласың, ал буну көрөсүң, ой, бул жерде мындай экен, өзүңдү өзүң өстүрүү менен алексиң. Анан ошол агайга барып, азыр мен ошо личный тренерим Кенжебек Шекеров. Файтер ошондо болуп калган. Файтер KG. Файтер KG мурун Локомотив болчу. Ошо Кенжебек агайга барганда биринчи эле мага эмнеси чыкты. Анан кийин ошо тренировка кылып атабыз, ушундай жаз айы болчу. Жай эле. Тренировка кылып атып, анан как обычно эле агайды көрүп, деп тренировка кылып атам. Анан кийин жанында бир ошо агайдын любимчиктери да тренировка кылып атат. Баарыбыз тренировка кылып атсак, агай сууду алып, уже кыйналасың да тренировка кылып атканда, балдардын бетине чачып атат да, мындайчы. Чачыпчы, балам молодец деп чачып келип турган мага келип калды. Мен ойлодум, мага чачпай коет го деп. Потому что мен никтомун да ал жерде, эч ким эмесмин да. Жаңы келдиңиз. Ооба. Мындай айылдан келген бойдон, мындай мен мындай карады да, менин бетиме да чачты суудучу. Чачып туруп, анан кийин агай ошондо эч ким эч нерсе деп айткан жок, мага айтты да. Балам, баары жакшы болот, только тренируйся депчи. Мындайчы. Кандай сезген окшойт да? Ооба да, мындайчы. Все будет хорошо, только тренируйся депчи. Мындай жакшы, молодец деп, наоборот, мага бир жүрөгүмө мындай ошол мезгилде адамга мындай бир дем күч берет экен да. Анан ошол жерде мен эч кетким келген жок. Тренировка кылып жүрдүм, грэплинг боюнча тренировка кылып жүрдүм. Анан ошо 2013-жылы агайдын колунда тренировка кылып жүрүп, Unify деп коет. Ошо грэплинг боюнча чемпионат мира өткөн, Россияда. Краков деген шаарда өткөн. Анан ошол жерде биринчи жолу жок, ага чейин күрөшкөм, Кыргызстанды утканмын, Кыргызстан чемпиону болуп, анан кийин ошо 2013-жылы дүйнө чемпиону болгонмун да, грэплинг боюнча. Бул канча жашыңызда болуп калат уже? 2013 болгондо 20 жашта болуп калгам. 20 жашта уже биринчи мындай айтканда жетишкендик, чоң жетишкендик. Келгенден кийин 3 жылдан кийин эле почти чемпион мира болдум. Почти 3 жыл болду. Ошол 3 жылдан кийин биринчи жетишкениңизди алгандан кийин кандай сезимдер пайда болду? Бул дагы бир жаңы эшиктер ачылды да. Ооба. Бирок мен үчүн мындай, кандай десем, предел болгон жакта такыр мен ал нерсеге мындай уткан нерселериме, мына уттумбу, бирок мындай мен жеттим деп эч качан андай болбочу да. Аздык кылатчы да. Мындай уттум, бул обычный эле мен өтө турган жол катары принимать этчимчи. Муну өттүм. Бул бир испытание болчу, өттүм. Мен дальше кетишим керек депчи. Ушундай кылып дүйнөлүк ADCC деген эме бар. Уюм бар. Профессионалдар арасында грэплинг боюнчачы. Анан ошол жака дүйнөлүк чемпионатка катышкым келчү. Ал жакта ошо биринчи орунду алган бала $100,000 ушундай утатты. Дем ал мезгилде чоң акча эле. Азыр деле чоң акча, ал мезгилде абдан эле чоң акча. Азыркынан дагы. Анан кийин ошол жака баргым келчү. Чемпионат Азияларга катышып, Азия океанияларга катыштым. Японияга барып күрөштүм, Сеулга барып күрөштүм, Южный Кореяга, Казакстанда. Ошо Сеулда экинчи орунду алып калдым. Экинчи орунду алсаң, Азия океанинен бара албайсың да чемпионат мирагачы. Мен өзүм утуп аткан жеримден шансымды алдырып койдум да. Өзү утуп аткам. Бир аз сына түштүм, келип. Ага чейин абсолюттар арасында күрөшкөнмүн да, чемпионат Кыргызстанда ADCC деген версиясы боюнча грэплинг. Ал жакта өзүм 66 килограмм болуп вес кылып чыксам, сопернигимдин эмеси, тренери чыгып, сен весиңди биз көргөн жокпуз, сен мен баламдан чоң экенсиң, күрөшпө деп койду да. Күрөшпөйт деп койду. Анан кийин карасам, организаторлор, мен өзү тренерим эме болчу, президент федерация болчу да, ошол грэплингдин ADCC. Анан ошо карап турайын, бай организация өзүбүз болуп атса деп, мен мындай жөн эле койдум да, чыккан жокмун. Мейли, анда катыша берсин, мен анда башка весовойго катышайын деп.
Бирок мен реально вес кылганмын да ал жерде баягы подстанова болгон эмес да. Анан кийин карап кайсы веске күрөшсөм карап турган айттым да раз мен ушундай болду мен абсолюткага күрөшөм дедим. Жанымдагылар шок болушту да, мына кандай сен абсолют? Мен абсолюткага абсолюткага күрөшөм. Хорошо деп жазып коюшту. Абсолюткада адамдар да аз болот го мындайчы. 3 круг күрөштүм. Бирок бардыгын да сурашмадым да. Себеп дегенде бир приемду ошол болевой на ноги деп коет. Бутка прием жасоо да, ыкмас. Ошону бир тренировкада 1000 жолу жасачумун да. Жана Брюслин эмес, знаменитый сөздөрүндө эле. Ошондой болчу да. Я не боюсь те, кто изучает 1000 ударов, я боюсь, кто изучает один прием 1000 раз, да. Ошо 1000 жолу жасачумун да. Чыгып туруп эле ошо даже тяждарды монда астына жалган сыяктуу айланып анан уткам. Абсолютный чемпион Кыргызстан болгом. Андан кийин мен ошо эми мен үчүн мындай көңүлүм чөтүштү да чемпионат мирага барбагандачы. Анан ММАга аябай өсүп кетти да ошол мезгилдечи разгар болуп кетти. Мына UFC, там танк эбаттар урушкан, Витор Белфорт, ал бул аябай болуп кетти. 2015-жылы болбочу. Анан 2015-жылы дебют кылдым да ММАдечи. Дебют кылдым, мындай любительский 1-2 бойго өттүм. Анан менде любительский опытта күрөштө көбүрөөк да, грэпплингдечи. Анан 1-2 жолу аяк бак болуп күрөшүп туруп эле 1-2 жолу бой өткөрдүм. Анан кийин бирок мага Кыргызстан, мен өзүм деле байкап калдым, Кыргызстан аздык кыла мындай бир развитияга кылгым келди. Анан мындай кулпума толбой атты да эч эле бирдемкечи. Бир мындай ачылыш жасагым келди да өзүм үчүнчү. Анан ошол залда тренировка кылып атып, бир байкебиз менен сүйлөшүп калган экен. Ушундай четке чыгып тренировка кылгым келип атат, мындай ММАды өздөштүргүм келип атат десем. Айтып калды, Швецияда бир зал бар, Allstars деген. Густавсон, Хамзат Чимаевтар тренировка кылган зал бар да, Швеция Стокгольм шаарында. Анан ошол жакта бир тааныш иним бар. Эгерде кааласаң ошонун номерин берем. Ошо менен байланыштырам, ошол жака барсаң болот деді. Хорошо дедим. Анан иниси менин телефон номерин берди. Мындай тааныштырганда кандай? Ал инисиге айтып койду, мага телефон номерин берди. Хорошо деп анан дагы кандай жардам бере аласыз десем, мен бир кишини билем, Европадан машина ташыйт, ошол виза ачат, ошол менен бир сүйлөшүп көрдү, анын номерин берди, ага чалдым дагы анан. Ошо виза ачтым. Виза ачып, эми орусчаны деле жакшы мыкты билбейм. Мындай эле билчүмүн да. Анан ал мезгилде да азыр эми кичине практика болуп, эки жакта жүрүп кичине жакшы болуп калды. Анан мындай мен үчүн аябай секрет болду. Европа, кандай жашайт элдер, кандай болду экен? Очень интересный болду да. Анан жанагы эме келди. Машина ташыган киши айтып берди. Могу жерден сен барасың, Турцияга коносуң, Турцияда сен табличканы карашың керек. Каяктан учкан эмелерге барып келгенбиз, Японияларга кичине опыт бар. Бирок Турциядагы Ататүрк эмеси аэропорт өтө чоң. Ошол жерде сен табышың керек депчи. Мондай секциялар болот, ошол жерден табасың, анан Литвага учасың. Литвадан барасың да автобуска отуруп Латвияга барасың, Латвиядан барып паромго билет аласың бир жерден. Андан барып автовокзалга такси менен же пешком барасың. Мындай эме көрүнүп турат, башня деп мындай айтып берип атат. Иши кылсачы баарын мен эме сиңирип атам да. Анан барып сен паромго отурасың, паром менен 15 саат Балтийский моряны учуп барып сүзүп өтөсүң да. Ар жака түшүп. Анан кийин ошо чалсаң Стокгольмдо болосуң. Эч ким баргысы келбесе керек го. Муну болуп туруп уже көбүнчөсү. Сиз аны чечтиңиз, барайын. Ооба деп анан кийин билет алдым, учуп барып Турцияга чыгып, Турциядан кайт учурбайт менчи. До последнего кармадым. Кичинекей бала болсоң, мындай эми кандай мындай көрдү да, мындайчы. Кайка жаш экенсиң, кайка баратасың деп аябай интересоваться этти. Эми же кыргызча айтсам же түшүнбөйт, же орусча сүйлөсөм түшүнбөйт, иши кылса, же англисче билбейм бир сөз. Аягында эптеп түшүндүрдүм окшойт. Мага бул өтө керек дедим да, мындайчы. Өтө керектүү нерсе. Мен тилиңиз менен жеткизбесеңиз, түрүңүз менен жеткизсеңиз бул жерден кетпейм. Анан кийин кое беришти, анан учуп кеттим, барып Литвага учуп, Литвага кириш да аябай эме болчу да. Аябай допростор болот, эмнеге кетип атасың дейт анан. Эми действительно кээде мен спортко десем, действительно ал жерде туура эмес болуп калат эле да.
кээде баягы чубак ажы айткандай анча мынча жерде калып сүйлөп койгонго болот экен да. Анан кирип айттым да, мен суроо бергендечи. Мен машина алган братан, бортовой машина алабыз, бизде фирмабыз бар, айыл чарба малдарыбыз бар, ошого көргөнү келет, там айдап кетем. Апырттыңыз да? Апырттык, анан кийин киргизди. Кирип түшүп эле анан автовокзалды, автобустар кечүү жакты издеп, пешком иши кылса таап барып, автобуска отуруп, автобусту тим эле башкача ар бир кетип аткан эмоция өзүнчө сүрөттөлөт да ал жердечи. Аябай кооз жерлерден өттүк. Биринчи жолу Европага кирип атам, Шенген виза менен. Литвадан Латвияга жеттик. Бирок литовецтер дагы орусча билет экен, латвийцтер да орусча билет экен. Паромго билет алдым, сураштырып баяк паромго отуруп. Паромдун билетин алгандан кийин паромго отурдук. Паромго отуруп атканда аябай сурашты. Сен эмнеге келдиң дейт да, мен как туристмин деп эле айтып, анан кийин ошентип отуруп паромго отургандан кийин элдин баары абсолютно англисче сүйлөп калышты да, мындайча орусча такыр жок. Бүт англисче только жесттер менен гана түшүндүрөм да. Анан ошондон канча круиз да, мындайчы 9 этаж бу ушундай да. Кадимгидей чоң. 9 этаж. Аны аябай чоң. Таң калдым мен. Түнү менен уктаган жокмун ал жердечи. Карап чыктыңыз баарын. Түнү менен карап чыктым, мындайчы карап. Ишенесиңби, 6-7 метрге чейин волналар болуп атты да. Паром мондай кирип туруп, киргенде келип толкун урганда чачырап кетет. Мындай карасаң, үстүнө чыгып карасаң, Балтийский моряда, деңизде бир көрүк болуп каласың эгер түшүп кетсеңчи, мындайлар решетка эле турат да ал жерде. Эгерде сен бир түрсөң, сен эч ким сурабайт ал жерде. Не болдуң тиги болду? Мындай карап. Бир төмчө сиз таанышыңыз жок, өзүңүз эле кетип Өзүм эле кетип атам. Ошентип иши кылса эмеге жеттик, Швецияга жетип түшүп, анан кийин жана доско чалдым, как раз алда билетимди билет экен, келип тосуп алып барды, залга алып барды, түштүк. Анан кийин ал айтып атат, мына бу Сурманкул, ал бул ошондо Кыргызстандан келди, ал бул келип түшүп эле эртең менен кечинде кеткенбиз, иш кылса эртең 11-де 12-де жеттик. Анан залга келди, залга келсек эле айтып калды, саат 5-те спарринг депчи, испытательный спарринг. Мен уктаган жокмун, жол жүрдүм, ал эч ким сурабайт ал жөнүндө. Сен кыйналдыңбы деген адам жок. Короче, дос менен бардык дагы, бар бир тамак жедик. Досум да билет, Сабит деген дос. Анан кийин кайра залга келдик саат 5-ке. Тамагым эптепсең да, анан кийин перчатканы кийип тур, анан кийин. Ал жерде Никлас Бедрум, Никлас деген бир эме бар болчу. UFC-шник. UFC-де мушташкан. Спарринг первый, пробный противник. Ал дагы сразу эле бир эле бала менен эмес, 5 бала менен. Подряд. Сен чарчадың, биринчи мындайрагын салып көрдү, аны уттум. Аны көтөрүп чап эле бастырып салып аттым. Аны бастырсам деле 5 мүнөт кое берди да, 5 мүнөт бир раунд мушташты. Экинчиси чыкты, экинчисин сабадым. Үчүнчүсү чыкты, үчүнчүсүн көз тепсем, көзүн илип кетти мындайчы. Мен англисче сөгүп кетти. Вообще сөгүп атат. Көзүн кармап алган, сөгүп атат. Анан ойлойм да, мындай келгенде уруп туруп, мындай карап, буту менен тепсем, маяка тийип калды да. Иши кылса азыр айтсам, эме болуп калат го, ты деген жерлерди коюп коюшуңуз керек. Фак деп атат да маканчы. Байкуш. Анан кийин ушу 5-чи спаррингби ошо Никлас чыкты да. UFC-шник чыгып, экөөбүз аябай мени чарчап калган, ал свежий. Үстүмдөн басып алган. Мен үстүмө отуруп алгам, мондай 2 мүнөт сабады. Үстүмө отуруп, же тигилер токтотуп койбойт. Тиги досумдун үнү бүтүп калган, мага кыйкалып, мен аны укпайм же. Баш мондай каша. Аягында баягы күчүмө салыпчы, аягында кыргыз кара күчкү салып. Кыргыттым үстүнөн, кыргытып туруп 1 мүнөт калганда астынан чыгып туруп кубаладым да, жанагы кадимгидей эле кубалайсың мындай. Бергел деп элечи, докуруп элечи. Сабап атам, качып жүрөт тигичи. Тиги мени ургандан коркуп калды жечи. Кубалагандан кийин ошо спарринг бүткөндөн кийин ошол жерде Маждис Шаммес деген эме менеджер бар, Густавсондун менеджери, азыркы Хамзат Чимаевдин менеджери, ошол айтты да. Сенде приемың анчада көп, мындай приемың жок экен дейт мындайчы. Бирок сенде жүрөк бар экен депчи.
сенде жүрөгүң бар экен, сен жүрөгүң чоң адам экенсиң, бала экенсиң депчи. Сенден баары чыгат. Сага эмне жардам керек болсо биз тараптан баарын кылып беребиз. Зал бесплатно, экипировка, витаминизация бүт сага кылып беребиз. Калып тренировка кыла бер деді. Ошо мезгилде мен утулуп же потенциалым болбогондо мен залга да жаткырмак эмес, киргизмек да эмес. Даже жильемду бесплатно, бүт баары бесплатно болуп калды да. Бул кадимгидей шанс на миллион болгондо бар Ошондой болду да. Мен үчүн бир гана мындай мүмкүнчүлүк. шанс колдон кое бербеш керек. Тигилер шок болду. Булар каяктан эле, Кыргызстандан бирөө келип алып эле бир дикиген салып чыкты го деп. Эми чын айтканда мен таяк жедим. Таяк жегем, таяк да жедим, бирок мындай общий сравнениеге караганда мен доминировал да. Ошо жаганда билбейм, күчкө салып элечи, ал мезгилде көп деле прием элебечи окшойм дейм. Ошондон ушундай моменттер, ушундай ачылыштар болгондо бир менде чоң ачылыш Айылдан Бишкекке келгенде чоң ачылыш болгон, чоң шаг. Анан бери ушу Бишкектен Европага барганда бир чоң шаг болгон. Бул уже экинчи шаг экен. Кадимгидей биринчи бул үйдөн качып кетүү, экинчиси ошол жака Бишкектен ал жака жетүү. Европага жетүү. Анан уландысы эмне болду? Ал жакта уже тренировка кылып баштадым. Ал жакта тренировка кылдым, 3 ай тренировка кылдым. 3 айдан кийин бул жака келдим. Общий сложности бир 7 ай жашаганмын да Европадачы. Швецияда болдум, ошо айланып жүрдүк, кийин Польшага бардык. Иш кылса, Швецияны тажрыйбачы болуп жүрсүз. Тажрыйбачы болдук. 3 айдан кийин келип эле 2016-жылы WEF Global деген организацияда баштадым, ошо профессионалдык дебютты. Чыгып эле бир баланы уттум. Ошол 2016-жылы бир жылда 7 бой өткөрдүм ушундай. Подряд. Бар 7 бой баарын биринчи раундда уткам. Бүт баарын. Даже мен M1 Globalга өткөндө таң калдым да өзүмчү. Ошол WEF Globalдагы менин соперниктерим бирөөсү да мен көзүмө жакшы карай алган эмес экен да. Баары корккон экен да. Мен баарын стирдаунт эле эме кылып койчумун да, мындайчы. Духун. Духтарын сындырып койчу экенмин да. Эми бирок аябай татыктуу соперниктер болгон. Ахмат клубтун баласы менен мушташканмын. Казакстандык, Өзбекстандык мушкелер, Грузиядан келген мушкелер менен урушканмын. 2016-жылы ошо биринчи жылы эле дебют кылып, ошол эле жылы лучший боец года болгом. Сиз 2 жолу подряд болгонсуз вроде бы, лучший боец года. Лучший боец года 2016-2017-жылы болдум да. 2016-жылы WEFте урушуп, анан кийин 2017-жылы M1 Globalга чыкканда дагы мага лучший боец года беришти. Популярдуулукту аябай көп ушул M1ге чыккандан кийин топтодуңуз болуш керек. Ал жакта эң биринчи эле сиздин ошол согушуңуз, ал жакта фаворит бразилец, атын унутуп берем. Ким эле ошонун бразилецтин аты? Диего Давио. Ал болсо бирөө башка менен мурсашайын деп атып, ал өтө звезда, травма болуп калып, анан сиз на коротком уведомлении алып туруп эле элдин баары ошодо эле шок болуп башталган. Ошондо эле бар новостилерде кыргыз мушкер тиги бу деги деле бизде бизде жүргөн мыкты жигиттер көп, бирок аларды башка бир мамлекетке чыгып таанылгандан кийин эле баалап баштайт экен да көбүнчө эле. Ошону байкадыңыз да сиз деле. Ооба, албетте. Эми баягы азыр эми Нурсейит мырза өзүңүз да көрүп атасыз. Аябай деталга кирип кеттик бирокчу. Деталдашып кеттик, элдерге кызыктуу болобу билбейм. Жок, кызыктуу, аябай кызыктуу. Эми M1-де да мышташтык, M1-де 5 бой уттум. Анан ошо M1-де мага Кыргызстандын деңгээлинен чыгып, ошо СНГга таанылганга бир эң чоң түрткү болду. Ошо ар бир боюм канча бой өткөрсөм бардыгында бой вечера алдым да. Бой вечера деп коет. Лучший бой вечера. Эң зрелищный бой катары. Бул жерде адамдын боюна негизи чыныгы бул ММАда адамдын кандай бой өткөргөнүндө эле эмес, адамдын алып жүрүүсүндө, өзүнүн харизмасында, как себе будешь представлять, так и будет принимать люди деп коет го. Өзүңдү представить эткениңде да. Ошол нерседе көп күлүшүп жатат да. Мен будущий боецтерге лайфхак деп коем. Мушташканын өзүнчө бир часть, мушташканга чейинки, мушташкандан кийинки сенин алып жүргөнүң, жүрүм турумуң, сүйлөгөнүң, басканың бул өзүнчө бир харизма, ошо өзүнчө бир популярдыс, өзүнчө боюңа көр кошчу нерсе. Демек, мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, жөн эле мушташкан, жөн эле тренировка кылган бул жетишсиз экен. Аздык кылат. Аздык кылат экен. Сен дүйнөлүк уровеньге чыгыш үчүн аздык кыл. Дүйнөлүк уровеньге чыгыш үчүн эмне керектер, мындай сапаттар менен айтып чыксак? Билим бул сөзсүз түрдө экен. Тил билүү. Албетте.
Эми бул ар кайсы континенттин өзүнүн эмеси бар да. Мисалы үчүн СНГда бир аз башкачараак болушу керек. Америкада ал жактарда башкача, ал жакта менталитет башка, ал жакта канды жакшы көрүшөт, мындай тентек балдарды жакшы көрүшөт. Тентек балдар. Чындап эле мындай бири-биринин тиги выше рамкадан чыгып сөйгөнүшүп Шоу жакшы мындай көрүшөт. шоу кылышат да. Анан бирок бизде андай нерсе недозволенный да. Мисалы рамкадан чыгып, сенин ата энеңе, үй бүлөңө же мекениңе же диниңе каршы келе турган сөздөр боло турган болсо, бул сенин намысыңга тийип коет да. Мына могу эме Личный нерсеге өтүп кетет да. мисал катары эле Хабиб мырза кандай дин кармаган киши, аябай сдержанный киши, бирок ал деле нервтен канча чыгарган учурлар Ооба, болгон. Америкада баягы алардын менталитети менен биздин менталитет туура келбей калып, баягындай кондор менен урушканда, мындайча айтканда ак менен кара урушкандай эле болуп калды да, мындайчы. Добро против зла. Добро против зла болду да. Ну, добро всегда побеждает, да, конце. Анан ошо бүткөндөн кийин полет беркут. Да. Анан ушундай иши кылса, мен ойлойм, ар бир адамга өзүнүн индивидуальный болуш керек да. Жөн эле спортчу болуп, жөн эле утуп коюу менен сен мындай элдердин жүрөгүнө, элдердин сүймөнчүлүгүнө кириш кыйын. Айтышым мүмкүн, скромный деп, кээ бирөө жакшы көрүшү мүмкүн, кээ бирлер ар кимдин өзүнүн индивидуальный, өзүнүн кандай алып жүрсөң, мисалы үчүн эшикке чыгып алып, аял затынга кол көтөрүп, же бир мындай злой иштерди кылып келип ирингенше сени эч ким сүйбөйт. Эшикке чыгып алып сөгүнүп, тартибиң начар болсо сени эч ким сүйбөйт. Себеп дегенде канча сен чемпион болбо, канча сен олимпийский чемпион болбо, канча сен дүйнөнүн чемпиону болбо, сен адамдык сапатың болбосо сен эч ким баалабайт да. Сүйүүсү да болбойт. Сен жөн эле чемпион деп коюшу мүмкүн, бирок сен адам катары. Мага эң баалуу нерселердин бири, Бусурманкул кандай чемпион жигит, кандай дегенден дагы Бусурманкул кандай жакшы жигит, кандай мыкты мырза деген сөз баалуураак да. Демек ушу М1 канчалык популярдык топтодуңуз, канчалык жетишкендер жеттиңиз. Менимче сиз ошол М1 катышкандан кийин уже мына мен жылдыз болдум окшойт деген сезимдер келдиби? Мына элдер көбүрөөк таанып баштап, көчөдө сүрөткө түшүп баштаган учурлар пайда болду да. М1де өздөрү 2018 жылы самый мындай өздөрү бир награда беришкен. Эң көп просмотр, эң көп популярность топтогон бала депчи. Атайын жылдын аягында номинациясында беришкен да. Вадим Фликенштейн деген президент өзү ушуну берген да. Анан эми мен ойлойм, звезда болдум, ушундай болдум деп ойлойм да. Себеп дегенде ар бир нерсени көз карашты ошо максатыңа байланыштуу экен да. Менин оюм болду, максаттарым орундалып атат дегенчи. Мен звезда болдум деп ойлогон жокмун, просто мен максаттарым орундалып атат. Жакындадым бир аз деп. Жакындап атам, ойлогон ойлорума жакындап атам деп ушундай бир чоң сезимдер болду. М1де М1 матчмейкерлери, президенттери айтышты, UFC'ге сага шанс бар буюрса, чемпионский поезд алыш керек депчи. Анан ким М1дин чемпиону болсо, ошол мезгилде UFC'ге путевка болуп аткан да. Азыр мисалы Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов, Мавсор Евлоев деген UFC'нин боецтердин баары ошол эмеден киришкен. М1дин чемпиону болушуп турган экен, ошондон ары киришкен да. Мага аябай чоң мындай мотивация болуп, ушундай мышташайын деп эме болгондо эле М1 банкрот болуп калды да. Жок. Организация банкрот болуп калышты. Ошо чоң банкрот болгон себеби ошо бир чоң спонсорлорун камап коюшкан, ушундай болгондо. Мен оюмча ушундай болду. Анан Филкенштейн өзү айтты, $200,000 кетет организовать эткенге. Эгерде кааласаңар силердин Кыргызстанда өткөрөлү ушул турнирди $200,000. Биз балаңарга чемпионский бой кылып берели деди. Бирок ал мезгилде андай шарт болгон жок. Андай акчада эч ким бере албайт эле. Анан баягы ошонун айынан токтоп калдык. Бирок акыркы боюмда мен ойлойм да, эгерде ошол мезгилде менин менеджерим күчтүү болгондо, акыркы Андрей Лежнов деген бала менен, украинец бала менен мышташканмын, ошол бойдо титульный бой кылып койсок болмок экен депчи. Себептен ошо бойго 5 күн калганда Нейт Ландвер деген американец жигит чемпион болчу, ал UFC'ге подписание кылып кетти.
Демек кандидат экөө эле калган. Чемпионский кур эме болуп калды да, вакантный болуп калды. Биз экөөбүз мушташып атабыз бирок. Ошону Питер Раундой главный бой кылып туруп эме кылып койсо болот эле, бирок ага менин менеджеримдин күчү жеткен жок да. Ал мезгилде кыргыз байкелдерден болчу, спорт тарапта жүргөнчү. Андан кийин ошол менеджеримди алмаштырдым. Ошо Саят Абдрахманов өзү чыкты, связга чыгып, мен менен иштешип чогуу продвиженияны кылалы деп ошентип, хорошо деп анан чыгып, көз иштешип баштадык. Андан кийин Хабибтин лигасында мушташып калдым. Карантин болуп калды. Карантинде 2 жыл. Ошо биздин убакта 2 жыл алып койду да, алтындай убактар. Күчкө толуп мындай эме болуп мушташкым келген убактарды алып койду. Пик болгон мезгилдерде алды. Эми азыр мен негизи бирок ойлойм, карьерамдын эң пиктери азыр депчи. Мен спортто азыр күчтүмүн. Кандай болбосун, даже Эмайдын мен көп айтат, Эмайдында жүргөндө күчтүү болчуң деп. Жок, мен өзүм үчүн, мен өзүмдүн дагы бир, мен өзүм фанатмын да, өзүм көрманмын. Как будто Бусурманкул өзү мушташып жүрөт мындайчы. Бирок мен өзүмдү сырттан көрөм да. Аналитика кылам да, сен кандай кетип атат, эмне кылып атат, действительно движениясы жагып атабы, кандай болуп атат, бойдо кандай. Бирок азыркы учурда мен өзүм ойлойм, аябай толуп, бир мындай жакшы көрсөтүшкө жетем го депчи. Себеп дегенде ментальный, физический, технический план. Ошондуктан балким бул подкастты дагы UFC'нин промоутерлары, организаторлору көрүп калат, алар көп силтеткен жакшы болот го. Качан чакырасыздар өзү? Даярбыз го. Жүрөбүз ошондо. Канча жыл өттү, айланайындар. Чакыргылачы. Балким кырса түшүнбөйт. Когда позовете на UFC? Айтып коюш керек. Анан эме бирок спорттогу аябай өнүгүп атат. Жылдан жылга, мисалы былтыркы бойлорго караганда быйылкы бойлордун уровени башка. Жылдан жылга мисалы Федор Эмельянге мушташкан мезгилде менен азыркы боецтердин уровени абдан башка. Башка. Күн өткөн сайын техника өсүп атат, физикалык потенциал өсүп атат, медицина, шоу бүт өсүп атат. Бүт жери. Хабибтин лигасында чемпион болдук, бирок Хабибтин лигасында чемпион, эгерде чемпион боло турган болсоң UFC'ге киресиң деген шанс айтылган. Ошол жерде организаторлор дагы, Шамил Заворов менен дагы, Хабиб лично өзү дагы мындай сөздөр болуп, анан Краснодарда мушташтым, ал жакта уnuттум. Анын үстүндө ошол тарыхта чоң бир масштабный бой болду го дейм Кыргызстандачы. Кандай бой элек, келечекте болор. Ал дагы бир хайпка көп кабылган. Ошол эң башы беттеште брачкасы менен беле вроде. Жок, ал андан кийинкиси. Ал кийинкиси уже. Ал мен чемпионскийге башкир жигит менен мушташкам Ысык көлдө. Мен балдар айтып койсо, ошол жерде 11 миңден ашык адам келди депчи. Билеттен сырткары 11 миңден ашык адам чолпонатта чогулду депчи. Бүт Кыргызстандан, Центральный Азиядан, Эсенгадан келгендер көп болду. Мен боюмду күтүп келишти, бою жакшы болду, чемпиондук алдык. Анан бирок ал мезгилде действительно аз ойлосом, рабочий визам жок болчу, Америкага кетип калгангачы. Эми ар нерсе, бирок биз кандай ойлосок деле өйдө жактын планы башка экен да. Биз канча мүмкүнчүлүк ийне менен кудук казсак деле өйдө жактын айтканы болот экен да. Алла кандай десе. Айтып коет го, бир сенин айтканың болот, бир менин айтканым болот экен да, ошон үчүн. Алла айткандай болду. Ал андан кийин кайра бакта защита кылдым. Ал жакта ошол бир аз эксперттердин айтуусунда ушундай весил албай калгандыгым үчүн кичине болуп калды да. Түшүнбөстөр көп болду, сүйлөөлөр көп болду, тартып койду өзүңдү деп. Ошондой болду. Бирок эми баягы мен эч качан ушу жашоодо бир гана нерсени айткым келет да. Эч качан өткөн нерсеге өкүнбөйм да. Ушу сапатта өзүмө бекемдеп алганмын да. Эмне дегенде, сила в словах деп коет го. Сила в мислах да, мен оюмчачы. Сен кайсы нерсени ойлосоң, ошол нерсени айтасың да. Сенин жашооң кандай болору, сен испытаниядан, Алладан берген испытания кандай өтөрүң, ошо сенин оюңда да. Сен бактылуу болосуң, бактысыз болосуңбу, сен ден соолукта болосуңбу, ден соолукта болбойсуңбу, сенин оюңа көз каранды. Ниетке жараша. Ошон үчүн баягы ниетибизди жакшы жактарга толтурушубуз керек. Татыктуу, ишеничке толтурушубуз керек. Сомнение, ар кандай жаман, максатсыз нерселерге толтурбашыбыз керек. Качан биз жакшы ойлуу болуп,
оюбузду жакшы нерселерге толтуруп, жакшы кулк мүнөзгө ээ болгонубузда гана биз бир бактылуу болууга бир шаг таштагандай болобуз. Мүмкүнчүлүк алабыз мындай айтканда. Сизди көрүп туруп аябай мындай кинодон чыгып кеткилегендей эле бир мындай бир персонажды окшоп эле сүйлөйт экенсиз. Өтө мага ушул подкасттын ортосунда болсо деле ыраазычылык билдирип келмекмин келип ушинтип айтып атканыңызга. Анан көп байкашым боюнча бизде мындай ой бар го, распространенный ушул спортсмендер, спортчулар, алар мындай деле сөзгө бай эмес адам болот. Алар мындай обидныйраак айтпайм, бирок ачык эле айтайын, көбүнчө мындай тупойураак деп коет го. Биздечи тилекаршы ошондой ой жүгүртүүлөр калып калган. Спортчу болсо элең же болсо ал бандит, жаман жактары деп ушундай жаман ойлорду, клеймолор чаптап койгондо акыркы жылдары бул жакшыраак болуп барып атат. Акжол Махмудов байкерлер, алар мындай көрсөтүп спорт бул башка деңгээлде экен деп. Сизди ушинтип бандиттерге теңеп, жамандыктарга буруп ошондой учурлар болду беле, кездешти беле? Туура айтасыз, сиз аябай тамай айттыңыз да. Бул жерде бизде ошо менталитетке сиңип калган нерсе, спортчулар раз-дваны уруп туруп бир охот киргенден башканы боецтер түшүнбөйт, спортчулар прогиб менен канат накат кылгандан башканы түшүнбөйт деген сыяктуу бир өзүнчө бир адамдардын ар кимдин өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша бир ушундай эме бар да. Стереотипчи. Мен ага такыр кошулбайт элем. Туура айтып атасыз, мына Акжол, Жоломан, кыздарыбыздан Айсулуу, Айпери, Мерим, даже ошо Эрназар, жакшынакай энелерибиз, Кудайга шүгүр да. Бул кыргыздын бир пешенесине жаралган бир чоң бир мындай ийгилик, жеңиш болуп калып атат да буларчы. Жеңиштин бир символу болуп калып атышат. Азаматтар жаратып атышаттар. Аларга чейинки Канат, Түмөнбаевдерчи, Париж эмеде, Кытайда болгон Олимпиадада алгандар, алар да боюнча бир тарых жаратты да. Мен эмнени айтмак элем? Мисалы мен өзүмдүн багатымдагы спортто деталдарды профессионалдаштыруу үчүн, кандайдыр оор техникаларды аткарууда, ошо деги эле профессионалдык деңгээлге чыгууда өтө чоң энергия, жаштыгымды, убактымды, өтө баалуу нерселеримди бердим да. Бирок мен айтмакмын дагы бир жолу. Жашоодогу башкы максатка жетүүдө жөн эле ошолорду аткарып, же жөн эле чемпион болуп коюу, Олимпиаданы утуп коюу, UFC'нин чемпиону болуу жетишсиз да. Сен аркы дүйнөгө кетип атканда, аркы дүйнөдө же сенден суроо болбойт. Ким чемпион болдуң деп. Ким чемпион, Олимпиаданы уттуңбу, UFC'нин боеци болдуңбу, бразилисти сабадыңбы, канча профессионалдык рекордуң тазабы деген суроолор болбойт. Ал жака биз жакшы амалдарыбызды, ыйманыбызды, намазыбызды алып барабыз. Ошого бирок ошо менен бирге эле спорт бул чоң мүмкүнчүлүк. Өтө чоң мүмкүнчүлүк. Сен өзүңдү элдердин арасында, өзүңдү жашоодо өзүңдү тастыктоо үчүн, өзүң үчүн. Ушундай эркиңди, күчүңдү, адамдык сапатыңды ошол жакта далилдөө өтө чоң мындай мүмкүнчүлүк да. Трамплин деп койсок болот. Бирок спорттун чынын айтканда профессионалдык спорту сен өмүр бою сабат эте албайсың. Эртең 35, 5 жыл өтөт, 6 жыл, 10 жыл өтөт. 35-40ка чыгасың, андан ары сен ал рингке чыга албайсың. Андан ары элдердин оюнча спортсмендер бар пенсияга чыгып же эс алыш керек, же тренер болуп иштеш керек, же бир жок. Андан аркы жашооң сенин дүйнө жүзүнө болгон, дүйнөгө болгон көз карашың, адамдык развитияңдан көз каранды. Сен ким болосуң, кандай болуп, коомго кандай сен пайда алып келесиң, канткенде сен жакшы иштерди жашайсың, канткенде сен дальше мамлекетиңе, элиңе, диндештериңе, мекендештериңе да, жалпы эле адамзатка кандай сен пайда алып келесиң. Ошол маанилүү болот. Могу сөзүңүз аябай жакшы болду. Анткени биз тарыхта деле канча байкашыбыз боюнча канчадан белгилүү спортсмендер болгон. Бир ушул көптөн бери көздөгөн максатына жеткенден кийин кандай адамга айланып кеткен. Баарын жашоосун таштап, болду, башка максаты жок болуп калды. Анткени алар максаты чектелген да. Ушул Олимпиада менен эле же ушул чемпиондук менен эле чектелип, ал эгер аракет кылса бир күн жетесиң, жаратылгандын буйругу болсо. Жеткенден кийин
дальше максат жок да. Ал адамдар ушул нерсе менен жашап калган. Мындай айтканда алдын ала андан да нары караганды билиш керек экен да, көрүш керек экен. Сизди ушул алдын ала да кандай эмне кылам дейсиз, эгер ушул UFC наконец-то подписать наконец башталгандан кийин кандай пландарыңыз бар? Жакшы. Мен жанагы өткөн суроону токтоп койгум келди, уруксат берсеңиз. Ошол жанагы стереотиптен чыгуу үчүн мындай түшүнүшүбүз керек да. Электрик дагы өзүнчө профессия да. Политолог дагы өзүнчө профессия. Юрист өзүнчө профессия. Экономист өзүнчө профессия. Спортчулар, спорт дагы ошондой өзүнчө профессия да. Юрист тупой болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Политик жаман адам болушу мүмкүн? Болушу мүмкүн. Электрик тоже жакшы адам болушу мүмкүн. Эч качан биз профессияны адамдык сапатка таңуулабашыбыз керек да. Спортчу, да, спортчу, бирок кандай спортчу, кандай адам? Ошонусуна маани беришибиз керек да. Мухаммед Али кандай? Дүйнөдөгү эң популярдуу, эң влиятельный адамдардын бири болду. Ошол эле Хабиб, ошол эле Флойд, мисалы үчүн мусулман эмес болсо делечи, ошол эле Конор мусулман эмес болсо деле. Алардын образ жизни кандай? Биздин диндештердин образ жизни кандай? Ошол эле эми айтып кетсе эме көп. Роналдо, например, да? Тоже спортчу. Кандай адам? Кандай адамдарга керектүү сөздөрдү айтышат, Кандай, мисалы үчүн мусулмандар кандай да сонун даваттарды айтышат, кандай сонун адамга негизи эле адамзатка бир пайда алып келе турган сөздөрдү айтышат. Бул баягы өзүнүн элиге эле эмес, бүткүл адамзатка. Эмне дегенде алар бул спортту бир трамплин катары гана көрүшөт. Трамплин катары колдонушат. Аты бар, чемпион наам, аны эл тааныйт, эл сыйлайт, сый-урматы бар. Бирок айткан сөзү, жашоо стили андан аркы жашоосуна, андан аркы ошол эл арасындагы коомчулуктагы общий жашоосундагы образды түзүп кетет да. Ушул образдар боюнча мен дагы бир нерсени байкагам. Ошо дүйнөлүк адам болуш үчүн кандайдыр бир спортчу болосуң, бизнесмен болсуң, ким болсоң да бирок дүйнөлүк адам болушуң үчүн сен биз мурунку подкастта ошону сүйлөшүп кеткенбиз. Сен эме болуш мүмкүнсүң. Динге келбеген адам болуш мүмкүнсүң, динге көз караштуу адам эмес болуш мүмкүнсүң, бирок сен ошо диндеги болгон амалдар бар да, динде болгон андай бир правилалар менен жашай турган адам болсо, ал сөзсүз түрдө ийгиликке жараткан эми берекесин берет экен да. Ошол эле Роналдон пример катары айтып кетсем, бул кандай деген киши? Бул ичпейт, жамандык кылбайт, татуировка де керек болсо денесине татуировка жаздырбайт, элдерге кан бөлүшүш үчүн. Элдерге пайда жаратуу менен канча деген фондторго, балдарга жардам берет. Демек бул динде эмес, бирок диндей эле жашайт да. Ошон үчүн жараткан берет экен да берекесин. Туура айтасыз. Дават болуп кетти. Эмеде Японияда да болгонмун да. Өтө таасирлендим да. Ал жакта элдердин кулк мүнөзүн көрүп, бири-бирине болгон мамилесин көрүп, мындай таасирденип, аны айттым да, ушул жерде чынын айтканда ыйман жок да инсап бар. Кээ бир өлкөлөрдө ыйман бар да инсап жок да. Когда бирок экөөнү бир болгондо гана бактылуу болосуң да. Экөө бир болгондо ганачы. Албетте аларды биз суктанып, мисалы үчүн кээ бир жаштарыбыз айтышы мүмкүн. Биз Европада жашоо жакшы, Америкада жашоо жакшы, биз ушундай болушубуз керек. Ушундай азыр биздин Z жаштар деп коет го. Z поколение деп коет. Буларга ошол жактын жашоосу аябай кызык көрүнөт да, мындайчы. Алар сонун жыргал. Сонун жыргалда жашаган, бирок мен жашап келген адам катары ошол жердин мен кайсы жерге барбайм, ошол жердин када салты, үрп адаты, тарыхы жана адамдык ошол жерде коомдо эмне болуп атат, адамдар кандай психологияда, кандай жашоо шартта жашаганын изучать эткенче келем да. Бул эми ар бир адамдын өзүнүн индивидуальный нерсеси. Кээ бир спортсмендер барып жөн эле жашап спортун кылып келиши мүмкүн. Кээ бирлер жөн эле турист болуп келиши мүмкүн. Бирок мен ошону карап, баалап, анализдей келем да. Айткым келет да. Попробуй Америкага ба же Европага барып көр. Бир көлчөктү көрдүң, барып балык салып көрчү.
Ал жерге балык салган решение жок болсо сени келип колуң кайрып кетет. Мылтыгыңды астын тооралап басып көрчү. Жөн эле тоого прогулка кылып көрчү. Ал жерге запрещен деген жерге барсаң сен колуң кайрып басып кетет, алып кетет. Департка чейин барат, сен нарушение кылып атасың закона депчи. Мындайча айтканда, барып ошол жерде кошунаңды такылдатып бир нан бер деп көрчү. Не деген жооп алат экенсиң. Жөн эле зериккенде кошунаң үйдө болсо барып сүйлөшөйүн деп жанына барып көрчү, же мындай бир таанышың эле американецка чалбай, предупреждать этпей эле барып туруп такылдатып мен сен менен сүйлөшкүм келди десе айтат алчы. Мен сен менен сүйлөшкөнгө убактым жок, мен эртең жумушка чыгышым керек, эс алышым керек дейт. Сен экөөбүз чалышып пландаштырабыз, план болгон мезгилде гана экөөбүз жолугуп сүйлөшөбүз дейт. Согласие болгон мезгилде дейт. Сен ушул жерге барып мылтык көтөрүп жок. Андай эркиндик жок ал жакта. Же болсо Андай эркиндик кыргыздар. Бизде эркиндик көп. Эркиндик. Сен бир даже айылда көп эле болуп калат, разрешениясы жок. Мылтыктарды көтөрүп алып чыгып бир чимчик ачып атып алып, тоодо кеңири ырдап эс алганың бул кыргыздар эле. Может Казакта болушу мүмкүн, может Центральный Азияда болушу мүмкүн, бирок Европада, Америкада жок андай нерсе. Элдин ынтымагы, бири-бирибизге болгон мамилеси. Мамиле. Бир кошунаңды эле басып жүрөсүң го өзүң үйүңдө эле, кирип алып эле. Бизде жайлоого чыкса американец болобу, башкасы болобу, европеец болобу, араб болобу, Кытай бул айырмасы жок. Нанын каймагын сунатпайбы? Мындай жок. Мындайча айткандачы. Бул ушунчалык сплоченность да. Бирок биздин дагы ошол эле убакта аябай чоң минустарыбыз бар да. Себептен ошо биздин жаштарга толук жакшы информация бербей аткандыгыбыз. Мисалы үчүн мына сиздин кыргызмын деген футболкаңызды жанатан бери келгенде да окудум, көрүп, анан аябай мындай эме кылып таасирленип отурам. Ушул жөнүндө бир сөз айткым келип турат да. Бизде азыр жаштарга азыркы учурда мен намыстана турган бир нерсе бар да, арабыздачы. Эгерде бирөөнүн тоюна кеч келип калса, же подкастка мына бүгүн кеч келип келсем да, же бир чогулушка кеч келип калсак, же бирөөнүн үйү туура эмес болуп калса, бир футболдо чалынып кетсе, кыргызча болду дейт. Кечигип келсе кыргызча болду дейт. Үйүн мындай кыйшакыраак кылып койсо, кыргызча эле салып коюптур дейт. Кыргызчылык кылып коюптур, кыргызча эле кылып коюптур дейт. Мындайраак кийинип алса да кыргызча кийинип алыптыр дейт. Бул биздин өзөгүбүздү куурата турган жаштарыбызга ушундай Европаны дуурай тургандай, ошол жактагы жашоону дуурай тургандай бир ментал калтырат да. Мисалы арадан 10 жыл өтөт, 100 жыл өтөт, 200 жыл өтөт. Анан биздин урпактар айтышы мүмкүн да. Кыргыздар кыргызчылык деген сөз, кыргызча деген сөз бул жаман нерсе экен. Эң жоопкерчилиги жок нерсени кыргызча деп айтат деген ментал. Бул балким бизде сырткы, балким ошол биздин кыргыз экенибизге каршы чыккан күчтөрдүн бизге каныбызга сиңип келаткан нерсесиdir. Сиз кантип уялбайсызбы? Бир нерсе жаман нерсе болуп атса, мындай кандай намысыңар күч от албайт, силер жаман нерсе болсо кыргызча кылды деп. Мындай мен түшүнбөйм ошонучу. Биз алыс барбай эле тарыхка кайрылып көрөлүчү. Бир ата бабаларыбыз, мына Манас атадан баштап, мен кыргыздын түптөлүшүнөн айтпайын, негизи эле мындай айтайын. Бирөө менен мамиле кылса, бирөө менен бирөөгө сөз берсе, мейли ал мамлекеттик деңгээлде болсун, мерки жеке адамдардын ортосунда болсун, ал кылган мамилесин, айткан сөзүн өлүмдөн башка нерсе тоскоол болгон эмес, аны аткарган. Мына ушул кыргызчылык болот. Мына совет доорундагы эле биздин Исхак Разаков, аталарыбыз, Жусуп Абдрахманов, мына ушулардын басып өткөн жолу, мекенге болгон сүйүүсү, ошолордун динге болгон, элине болгон сүйүүсү, басып өткөн жолу кыргызча. Мына ошону кыргызча. Келгиле биз айталы, ушуну таштайлы, ушу стереотипти сындыралы жаштар. Мына сиз баш болду. Кыргызчылык дебей, жоопкерчилиги жок. Жоопкерчилиги жок деп туруп, эң жоопкерчиликтүү, эң таза иштерде мына кыргызча болду деп. Эң жакшысын. Эң жакшысын кыргызча болду дейли. Мына ошондо биздин келечек жаштар айтат да. Кыргызда жакшы, Европадагыдай эмес, Кыргызда жакшы болот. Кытайский болду,
деген дагы бир бизде стереотип бар го. кытайский жаман деп. Америкада мисалы китайский десең жакшы дейт. Аларда ошондой стереотип да, потому что Америкага өзүнчө жакшы качественный кийимдерди продукцияны чыгарат, алар чыгарганына жараша. Бирок эми япондорду кандай ойлогондо эле мындай аябай гений адамдарды ойлойбуз, Америкадан бир кийим болсо, о, американский депчи, качественный. качественный. Бул американский. Биздин товарларды деле өзүбүздүн деле ар бир жоопкерчилик нерсени кыргызча, бул кыргызский кылалычы. Ушундай кылышыбыз керек. Мен ошону мындай жаштарга мындай ушул стереотипти сындырууну сунуштайт элем да. Келгиле ошо мындай кайдыгер болбойлу, ошону айткандан уялалы, баягы мен кыргызмын деп айтабыз да. Ошо башка улут келип, башканын астында сен айтып атасың. Бир жаман иш кылып, бул кыргызча болду депчи. Бул адамдын намысына тийишчи нерсе да. Бул кыргыздын улутун басынтуу деп эсептейм. Өзүңдү өзүң басынтпа кыргызым дейт го. Өзүңдү өзүң басынтпа кыргызым, өзүңдү өзүң көтөр. Ошондо бири-бирибизге күйөбүз. Ошондо биз элибизге, мамлекетибизге күйөбүз. Ошондо биз айта алабыз, мен патриотмун депчи. Сиз мага аябай биздин подкастыбызга жакын теманы айтып кеттиңиз. Вот жүрөк сүйүнүп турган нерселер, анткени азыркы маалда, азыркы заманда мен деле көп байкашым боюнча өзүм тең туштарым, кичине инилерим, байкелерим да керек болсо, менин улууларды дагы кадимкидей ушул интернет тарбиялап койду да. Башка мамлекетте жакшы, биздики жаман деген ойлор аябай сиңип калганда, эмне үчүн? Биздин Кыргызстанда канчалык сонун экен, канчалык жакшы экен, силер али түшүнө элексиңер. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин кыргызчылыгыбызды сүйбөгөн адамдар, кыргызча деп айткан адамдар. Ошол эле менин канча досум чет мамлекетке барып келди, канча адамдар окуп келди. Келип алып алар мактады дейсиз, алар биринчи очередь бир айдан кийин Кыргызстанды сагынды. Кыргызстанын ушул биз жашаган эркиндикке сагынды. Анткени мен айтып кетмекмин, сен канчалык мыкты адам болбосуң, бирок эркиндикти өзүңдүн гана мамлекетиңден аласың. Эркиндикти, жакшы ушул жылуу сезимдерди мамлекетиңден аласың, анткени бул сенин үйүң. Үйүңө ушул чоң мамлекетибиз бир чоң үйүбүз да. Анан ушул үйүбүзгө ошондой мамиле кылып, үйүбүзгө ушул не только кыргызчылык деп сөздөн мусор таштап, көчөдө кетип барып эле мусорду жөн эле кыргызып түштүр, тоолорубузда мусор толуп жатат. Кандай деген көп жамандыктар болуп жатат. Ошо эгер ушундай мамиле кылып жүрө берсек, мамлекетибиз биздин үйүбүзгө келип, үйүңөргө келип мусор кырып көргүлөчү, апаңар өпкөңөрдү үзөт да. Туурабы? Ошондой эле мамиле баардыгы өзүбүздүн мамилебизден башталат да. Өзүңө мусулмандык жакшы бар го, өзүңө башка өзүң жакында турган адамга өзүңө болгон жакшылыктар кааламайынча сен өзүң толук мусулман деп айта албайсың деп. Ошондо бирибизге жакшы мамиле кылып, ушул кыргыздын адаттарыбызда жакшы нерселерди улантып кетели деп. Бул жерде да бир сонун тема бар. Ушул биздин ата бабаларыбыз мусулман эмес болчу. Кыргыз мусулмандыктар бизге таасир көп деп атат да. Мусулмандыктар азыр араб кулдар деп бизди көп айткан жакшы көрөт. Эми биз бир уюм болуп калдык да, анткени бирибизге диндешпиз да. Биз ушуну айткан жакшы көрөт. Ошо кандай көз караштасыз? Эми бир эки нерсе бар да. Политика темасы, анан дин темасы аябай мындай орчундуу, острый, тонкий линия да. Аябай назик нерсе да. Бирөөнү может тарантып коюшуң мүмкүн, может эме кылып коюшуң мүмкүн, бирок ушу менен бирге эле биз айтышыбыз керек. Чубак ажы раматылык, Аллах ыраазы болсун. Максат Тамыла бүт эле аалымдарыбыз айтып жүрүшт. Айрыкча Чубак ажынын Манас эпосунда Саякбай Каралаевдин вариантын окуп ошондо айтып берет го, жана Кун сүрөсүнчү жазгандачы. Манас атабыз, мен ошо эсимде, кичинекейимде намаз окуп атканда артынан сай өлтүргөн найза менен депчи. Ушундай сиз окугансызбы? Дарат алып аткандарын описывать этти. Тигил өзүнүн айылдаштары эме бир даракка эмелерди ийилип, ошол поклонение, ошо барып туруп таш талкалап салат, жерге эме тийгизип салган. Ушундай. Эми бул эмне дейт? Бул ата бабаларыбыз ошо мусулман болгондон терең кабар берет да. Ошо дүйнөдө эң чоң эпос бул Манас эпосу. Ошондо айтып атат эми кыргыздар мусулман депчи. Тарыхта өтө чоң. Мисалы үчүн мен ойлойм, ушу кыргыз эли мусулман болуп калгандыгы бул өтө чоң сыймык. Ошону ата бабаларыбыз ошо мусулман динин
ушундай таза адамдар болгондуктан кабыл алышкан да. Ушу биздин урпактарыбыз мусулман болсун, ушундай болсун депчи. Ошону кабыл алып, Аллага ишенип. Бир эле нерсе бар да, баягындай канча кооздоп айтпайлы. Ар бир мындай мусулманмын деген адамга, мисалы үчүн ар кайсы тараптан айтпайлы, бирок бир эле адамдын башкы максаты бул жаратканды табуу да. Жараткандын ыраазычылыгын табуу да. Жаратканды тапкандан кийин анын ыраазычылыгын табышың керек да. Ошол да. Бул калганы мисалы үчүн ар бир адамга ага барып айта албайсың, таңуулай албайсың. Сен кыргыз мындай болгон эмес, мындай болгон. Бирок бир сөздү билем, жакшы сөздү. Тарых бурмалагандар тарых жаза албайт эч качан. Тарыхты айтыш керек. Сен аны бурмалабашың керек. Как есть. Конечно. Тарых көргөзүп турбайбы? Не болуп атат? Буга чейин эмне болгон? Кандай окуялар өткөн Кыргыздын башында? Кыргыз качан мусулман болгон? Баары көрүнүп эле турат. Мен бир нерсе десем азыр фанат экен деп айтып кетишим мүмкүн. Туура эмес. Ооба, туура эмес маалымат мындай башкача ойлоп калышым мүмкүн, бирок мен айтмакмын, алхамдулилля, мен мусулманмын, диним үчүн, элим үчүн, жерим үчүн аябай патриотмун, күйөм, кыргыз элим үчүн күйөм дегендей. Анан ошонун ичинде дүйнөлүк өнүгүү, өсүү, технология, цифризация дегендерди биз эстен чыгарбашыбыз керек. Биз аябай жаштар билимдүү болушубуз керек. Билимдүү болгондо эле китеп окуп эле, университетте окуп эле жатып кал деген эмес. Билимдүүдүн эң бир жакшы жерин айтайынбы? Билимдүү адамдар менен, тажрыйбалуу адамдар менен сүйлөшүүдө дагы сенин аң сезимиң өтө таасир алат. Өтө өсүп өнүгөсүң. Алардын тажрыйбасы. Дүйнөнү көргөндө сен түшүнөсүң кандай экенинчи. Ким экениңди. Дагы бир жакшы эме бар. Мен тоодо жакшы көрөм да, өзүм тоодо өскөнмүн. Кыргызбыз да кандай болсо да, тоогону жакшы көрөм. Сен өзүң ким экениңди мындай билгиң келип эме болсо, тоого барып жалгыз калчы. Ким экениңди ошону. Сен суйтада жүргөндө өзүңдү түшүнбөйсүң, билбейсиң өзүңдү. Тоодо барып жалгыз калчы, эч ким жок, эч ким сенин жардам бериши эч ким жок, сүйлөшчү эч ким жок. Только природа сен калдың. Сен ким менен сүйлөшөсүң? Сен кимди издейсиң? Сен башкы максатыңды издейсиң. Сен жаратканыңды издейсиң. Мен киммин дейсиң? Эч ким жок, жашоо жок, эч ким жок. Эгерде бир коркунуч келсе, сен кимден жардам сурайсың? Адамдардан сурайын десең, адамдар жок. Сен кимден сурайсың? Мындай айтканда, в падающем самолете не бывает атеистов да айтып атат. Ушундай. Мен сизге ушу суроо бергим келет. Көбүнчө биздин динге кирбеген адамдар, башка көз караштуу адамдар ушундай кызыктуу суроолор берген жакшы көрөт да. Ушундай ийгиликтүү адам экен, ушундай ой жүгүртүүсү мыкты экен, аябай билимдүү экен, илимдүү экен. Анан кантип эле ушул динге келип калды? Анткени дин это старомодный, бул болбогон арабтардын бир нерсеси. Кантип ушундай мыкты, сизге ушундай айтыш керек. Ушундай мыкты мушкер, ушул канча Америкада жашап көрдү, канча мамлекеттерди көрдү, билим алды. Кантип эле ушул динге келип калды? Бул эми не дегенди? Эми биринчиден дин бул арабтарга түшкөн эмес, биринчи бул бүткүл адамзатка түшкөн да, динчи. Буну кайталай берсек бир күн жеткизебиз го дейм эле. Кайталап берген. Бирок бир нерсени айткым келген да. Мен ойлойм, эгерде дин болбосо, адам эч ким эмессиң да, мындайчы. Эң жаман, эң коркунучсуу нерсе динсиз адамдан корксоң болот да, ал атеист деп коет го, Кудайга ишенбегендерчи. Ар бир динде бирөөнү уурдаба, бирөөнү күнжебе, адам өлтүрбө, Адам укуктары, ошонун баары сакталган да, ар бир диндечи. Ал кандай дин болбосун, баары болгон. Бирок динсиздер, булар жоопкерчилиги жок деген нерсе да. Ушул жөнүндө дагы менде бир эме бар, азыр айтып берейин. Сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын. Мен кичинекейимден чоң атам аябай динге бекем адам болгон. Азыр ошол мечит салып атабыз, Кудайга шүгүр. Да, көрүп калдык. Ошол мечитти чоң атамдын атынан салып атабыз, иншалла. Эми ошо чоң атам мени кичинекейинен ошо мага шахаданы үйрөтүп, динди үйрөтүп, мени ошентип тарбиялады да. Балким мен ошондой киши болушума ошол дин себепкер. Балким мен динди болбогондо
тартип жок болмок. балким мен өлүп кетишим деле мүмкүн эле. Потому что менде ушундай чоң энергия бар болчу. Жаман жакка салып кетсе. Максатсыз болуп жүрүп кетишим деле мүмкүн болчу да. А мени кичинекейимден ошо динге сугаргандыгы үчүн мен ар бир нерсени кандай нерсе болбосун, үй бүлөлүк маселе болобу, достор менен болгон маселе болобу, кайсы нерсе болбосун, биринчи динибиз эмне дейт, анан жүрөгүбүздүн түбүндөгү чувство деп коет го, мына сезимибиз эмне дейт, ошого жараша решение кабыл алам да. Ушул жөнүндө бир Америкада 9 ай жашап келдим, анан кийин ошол жерде бир атеист кошунам менен жашап калдым. Анан аялы христиан динин карманат экен. Бир анекдоттой эле башталат го. Бир мусулман. Анан кийин Америкада сен санаалаштарың менен сүйлөшөсүң го бул жактачы. Ал жакта санаалаш таппайсың, ал жакта сен кайсы адам менен чогуу болуп калсаң ошо менен сүйлөшөсүң да, мындайчы. Жакшы жигит эле экөөбүз отуруп ар кайсы темада сүйлөшөт. Дин темасында, мамлекеттер темасында анализ жүргүзүшүп, өзүнчө мындай эме кылчык да. Эки башка көз караш бири-бири. Мага дайыма интересный болчу, сен атеист экенсиң, кандай сен бир жакшы адам экенсиң, атеист болгонуң менен мен бир нерсени сурагым келет. Сен эгерде бир адамды өлтүрүп алсаң, закон көрбөсө сен башка нерсе сенге жоопкерчилик жокпу десем, ал ооба дейт. Эгерде закон адамдар, полицейскийлер көрбөсө, мен аны көмүп кое турган болсом, мен жоопкерчиликтен кутулам деп ойлойсуңбу десем, ооба дейт. Ошондаймын дейт. Анан мен ага бир суроо бердим да. Атлантика океаны дедим да. Кемеде жалгызсың. Жаныңда шеригиң жок. Океандын ортосунда сенге эч кандай жардам жок адамдардан. Сен кандай действо, кандай акыбалда, кандай чувствода болот элең деген суроону берсем, ал ойлонуп айтты. Биринчиден безопасностьна карамакмын деди. Экинчиден өлүп кетсем, кантип өлүп кетпештин аракетин кылат элем деди да. Мен өлүп кетсем болду, жашоо бүтөт депчи. Анан адамдардан үмүт кылып кыйкыра бермекмин деди. Жакшы. Ал айтып калды, сен кандай акыбалда болмоксуң деди. Мен айттым, эгерде мен ошондой ситуацияда болсом, мен деле өлүмдү ойномокмун сендей болуп. Менде деле сен адамбыз, баарыбыздын чувствобуз бир өлүм. Өлүп кетсем эмне болот, безопасность ойномокмун. Бирок океандын арасында суу чыгыш бир 90% суу чыкпайсың да ал жерденчи, өлөрүңдү билесиң. Мен айтмакмын, мен өлүп кетсем эмне болот деген суроону өзүмө бермекмин дедим. Биздин динде сууга чөгүп өлгөн, отко күйүп өлгөн, бала чакамды адал эмгек менен багам деп бир жерде алыста жүрүп өлгөн, мекенимди коргойм деп шахид мындай өлгөн адамдардын баарын даражасы шахид деген даража бар. Ошо шахидте бул дүйнөдөн ошентип каза болуп кете турган болсо, о дүйнөдө ал адамдарга сурак болбойт. Ал адамдар бейиштик адамдар деп айтат. Шахид даражасы дейт. Ушундай даража. Мен айтмакмын, значит, мен ыйман келтирген, мен диндеги адаммын. Мен өлүп кетсем деле мен выигрыштамын бул жерде. Значит, Алланын буйругу ушул экен, мен ушул жерде конец экен, значит, Алла мени шахид жолунда алат экен деп мен биринчиден психологически мен өлүмгө даяр болмокмун. Мен өлсөм да өкүнмөк эмесмин ал жерде дедим. Экинчиден, албетте мен себебин кылмакмын дедим. Издемекмин, карамакмын, издемекмин, адамдарды может жараткан себепчи кылып куткарат деген ушундай акыбалда болмокмун. Бирок мен эч качан паника болмок эмесмин десем, баягы атеист болсом. Кошунам. Башын жерге салып, аябай ойлонуп, мен аябай слабый экенмин деди да. Мен аябай алсыз экенмин деди. Анан айтты, сенин диниң дедим, чыныгы өлүмдөн коркпогон жоокерлерди, чыныгы армияны, чыныгы күчтүү армияны топтогон дин экен. Деп анан кийин мага кайра суроо берди. Мечитке кантип барса болот депчи. Ошол күндөн баштап ошол адам отурган сайын ошол дин жөнүндө сурап калды да. Анан мен убактым кичине азыраак болуп кетип калдым, кийин эми Кыргызстангачы. Ойлойм мен, надеюсь, что ошол адам ислам динин кабыл алды депчи. Ушундай учур болду. Сонун окуя экен. Эми ишенесизби, мусулман болуп калгандыр? Жакшы күмөн кылабыз да. Сиз себепкер болсоңуз, андан дагы сизге канча пайда, Андан дагы. Ушул теманы уланта берсек, биз
жакшылар сөйлөшүп кеттим, бирок сизге конкретно бир суроом бар да. Ошо өзүмдү кызыктырат, анан ушул суроону мен баардык мушкерлерге берип чыкмакмын, баардык музыканттарга да берип чыкмакмын, керекелерге эфирдин сыртында берем, бирок бүгүн эфирдин ичинде бергим келип турат. Өзү биздин динибизде бетке уруу деген мындай нежелательно өзүң хадистерде келген, Аль-Бухаринин хадистеринде айтылат да, сен өзүң мусулман бир тууганың менен урушка барсаң, бул грех деп. Аны өлтүрүп салсаң, бул куфрга кетет депчи. Ушул UFC'де мушташу, мушкерлик, ушул спортто сиз мушташыңыз керек да. Канча адам нокаут менен жүрдүңүз. Анан ушул дин менен көз карашыңыз кандай? Ушул жагын кандай ойлоштурдуңуз? Эми мен бир нерсени айткым келет да. Мындай ушул нерсени ошо динде бул туура деп айта турган болсом, мен лицемерие болуп калам да. Эки жүздүүлүк болот да. Бул анты айткандын өзү туура эмес. Мен ойлойм, ушу динде албетте мен да билем, динде мушташуу бул харам деп коет. Албетте бетке урган жакшы эмес, кайсы адамда болбосун. Эми бирок баягы мен бул ушул спортко канчалаган убактымды берип алдым да. Балким мен ушул нерселерди изначально мындай аябай ушуга кирип ушул нерселерди ойлогондо башкача жыйынтык чыгармакмын дейм да. Башындачы. Бирок мен канча глубокий кирип кеттим да бул жумушкачы. Аябай мындай айттым го, эң жаштыгымдагы эң маанилүү убакытты жана эң маанилүү энергиямды бердим да бул жаккачы. Ошон үчүн мен ойлойм, убакыт келет, буюрса ал нерсеге да көңүл бура турганчы. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Кээде бир жаштар бар да арабыздачы. Олимпийский вид спортолорду мына күрөш, мындай кыл тайквондо, эмес болбосун. Жок дейт да. Мушташкым келет деген ушундай адамдар бар. Ушундай боецтер бар. Сен талантың бар. Бирок аларды ушундай спорт менен алек кылбай койсоң, алардын энергиясы каяка кетет? Мына жанагы эле айткандай 2000-жылдан 90-жылга чейинки аябай көп сөз болду го. Бирок ошол эле темага бурула турган болсок, спорт популяризация болгон эмес, ММА деген аяк ал жак бул жак ушундай. Бирок каны кайнаган канча кыргыздын менмин деген адамдары кайсы жолдо кандай болуп атылып, кандай болуп жок болду. Ушу спорт жок болгонунан айнанда. Кээ бир жерлерде биз уступка кылышка туура келет да. Жаштарыбызды жаман нерседен алып калганчы, наркотикадан келип тренингке кылсын, наркотика кылгандан, жаман ишке баргандан, адам өлтүргөндөн, бандит болуп бирөөнүкүн тартып алгандан, андан караганда башка энергиясын, күчүн, возможностун ушул жактан чыгарсын. Ушунчалык датоо болуп атсачы. Бирок чындап эле биздин каныбызда ошондой адамдар бар, ошондой балдар бар, включая меня. Ушундай. Мисалы, эмне үчүн мен дагы ойлойм да, олимпийский вид спорттан тандап алган жоксуң деп мага деле айтышы мүмкүн да. Бирок мен ушул вид спорттан сүйөт экенмин да. Мен жакшы көрөт экенмин чындап эле. Мен может күрөшсөм дагы мен жыйынтык көргөзмөкмүн. Бирок эмнегедир мен душамда ушу спорт менен машыккым келген. Менде мындай бир ой пайда болду. Балким ошондуктан жараткан Алла ушу UFC'ге жакындатпайт. Может. Мындай ой. Көрөсүз. Бирок мен алдыда жана пландарды айтып калбадыңызбы? Бир Кудай буйруса. Кандай пландар бар деп жанагы. Мындай бир эме бар. Мен өзүм кандай жолдорду өтсөм, кайсы адам ошо жолду өтсө, ошого карата жыйынтык чыгарат деп айтып коет го. Арттагы историяңды карап, тарыхты карап, алдыдагы нерселерди предполагать этесиң да, билесиң да. Тарта кандай болсо, ошол эле нерсе кайтат, может бир аз гана изменениялар болушу мүмкүн да. Каждый бала каждый спортсмен менин жолумду өтүшүнү мен деле мындай мен көп убакыттарды жоготтум да.
Спортто жүргөндө мисалы үчүн иштедим, өзүмдү обеспечивать этишим керек болду, ал болду, семья болду, бизнесмен алек болдум, кээде утулдум, кээде уттум, жашоодо өтө көп нерселер болду. Бирок ошондой болсо да Кудайга шүгүр, бир жерде дагы ментальный утулган жокмун да, сынган жокмун. Канча сыноолор келсе дагы эми туруштук бергенге аракет кылдым. Бир эле нерседе ошо аманту беле дейт, биз ыйман келтирген адамдарбыз. Ыйман келтиргенден кийин жамандык жана жакшылык бир гана Алладан. Жамандык келсе сабыр кылдык, жакшылык келсе шүгүр кылдык, дальше кеттик да. Алдыда буюрса бир чоң академия салсам деп деген ниетим бар да. Бирок баягы бул максат деп атат го, мындай максат жок. Бул максат бирок реальный нерселер да. Буюрса мына ошо академия сала турган болсом, ал жакта бүт олимпийский вид спорталарды болот. Бүт. Менин оюмча бул ММА дагы болот ал жердечи. Сөп дегенде ар бир адамдын ошол мен ММАды кошпой кое турган болсом, балким ошо ММАды сүйгөн адам келип тренировка кылбай коюшу мүмкүн да. Пожалуйста, кылсын. Мен ошондо бардык спортторду ошо бир Кыргызстанда ошол академияны чогултуп, спортчуларды бир мындай жаңы, күчтүү кадрларды даярдай турган. Анан эми ошонун жанына бир жатаканасы менен, тамак ашы менен, шарты менен полностью ошо жакшы, балким ойлошу мүмкүн коммерческий тараптан депчи, эч качан коммерческий андай 1000 адамдан 2 адам чемпион болушу мүмкүн да. Мындай ошол чоң акча иштеп, миллиондогон долларларды иштеши мүмкүн да, 1000 адамданчы. А бирок ошонун башкы максаты жакшы коомду тарбиялоо да. Жамандан, баңгизаттан, алсыздыктан алыс кылуу, жакшы тарбия берүү. Ошондой эле дагы ойлорубузда бар, ошол эле академиянын жанында чоң мектептерди ачуу, билимканаларды ачуу. Азыр IT тармагы өнүгүп атат, эмне үчүн жок. Балдарды спортту трамплин катары көргөзүп, башка дагы кесиптерин дагы өрчүткөнгө аракет кылыш керек да. Мен могул жакта айтып кетмекмин, мен өзү кезим башка болуп калды да. Азыр мен подкаст менен алекмин. Бирок өз кичинекей кезимден баштап мен спортчу болчумун. Бирок спортчу болбосом мен мындай жетишкендикке жетмек эмесмин. Эмнеге? Анткени спорт мени тарбиялады. Футбол, таеквондо бул баары мени тарбиялады, жашоого көз карашты. Көбүнчөлөр спорт десе эми бул баары стереотиптерди айтып атпайбы? Спорт десе бул жана тупой, мындай денең деле физически эле машыгуу дейт да. Бирок спорт деген канчалык ментальный нерсени тарбиялайт. Ооба. Сынбаган жерлериңди, анткени ошол эле футболдон биз канча жеңилдик, канча жеңдик, канча кыйынчылыктарды көрдүк. Ушунун баардыгы кадимкидей менталдык ой жүгүртүүңдү тарбиялайт. Сен өз денеңе баарын тарбиялоо, ошондуктан ниетиңиз аябай жакшы экен. Мага жакты, анткени спорт айтып атабыз, бул трамплин катары. Анткени бул адам кийин чоңоюнда баары эле спортчу болбойт да. Бирок андай болсо дагы бул ден соолукка пайда. Биринчиден, экинчиден бул менталдык тарбиялоо. Адам чыккандан кийин сөзсүз түрдө бул алган билимин, бул алган тажрыйбасын башка жакта толтура жакта колдоно алат. Аябай сонун көз караш. Да. Эң туура мындай ой жүгүрттүңүз. Эми ушундай, эми Кудай буйрса азыркы ушул күндө менде чоң стройкалар болуп атат, айылда ошо Кудай буйрса. Апама үй салып атам, анан Кудай буйрса ошо менен бирге эле Алланын үйүн куруп атабыз, иншалла. Ошолор бүткөндөн кийин дагы ушундай бир чоң иштер жасасак деген бир жакшы максаттар болуп турат. Айтор айылыңызды гүлдөтөйүн эле деген деп аткан турбайсыз, башынан чыккан мындай барго? Акырында палең артка келесиң өзүң чыккан жериңден. Ошол жакты буюрса ал жака да салым кошуп атабыз, бирок академияны биз Бишкекке деп ойлоп атам да. Сөп дегенде Бишкекте көбүрөөк болуп атат. Ооба. Эми бул жөн эле айыл үчүн эмес, жөн эле бир эмес, бул мекенибиздеги жаштар үчүн да. Сөп дегенде балдар чынында келишет бул жаккачы. Максатсыз болуп калат кээде, барар жери жок, ичер тамагы жок, ар кандай жолдорду, ар кандай кыйынчылыктарды, ар кандай таланттар скрывать этилип калып атат да. А эгерде ошол балдарга биз шанс бере турган болсок, жатакана кылып, кичине бир мындай жакшы сөз айтып, мээрим берип, ал чемпион болбой эле койсун, бирок адам болууга түрткү бере турган болсок, жакшы адамгерчиликтүү адам болууга түрткү бере турган болсок, ал адам может билимдүү болуп чыгат. Может ал айтишник болот, может ал юрист болот, может ал президент болот, ким билсин.
ал бир адамга эң чоң инвестиция бул адам болгон инвестиция да, жаштаргачы. Ошолорго инвестиция кыла турган болсок, ал адам миңдеген адамдардын пайдасына, бүткүл коомдун пайдасына иштей турган адамдар чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен да ойлойм, убагында далай жолдорду бассак деле, ошо убагында көп убакыттарым ошол мындай поддержка, өзүм поддержка кылуу менен өтүп кетти да. 100% фокус спортко бере албай калган учурларым да болду да. Бирок ошо менен бирге эле мен аябай чоң тажрыйба алдым да, жашоодон, сынып, кыйналып. Мен бунун баары мен үчүн, наоборот, мен артымдан карап аябай сүйүнөм да. Кайф болду да, мындайча наслаждался просто процессом в жизни, да. И сейчас тоже. Сиздин ушул окуяңызды уктук, эч жакта айтылган, кстати, эксклюзив. Ошондуктан бул жерден кол бастырып, жактырууну басып туруп комментарий жазган кетпегиле эксклюзив үчүн. Анан мага сиздин көз караштарыңыз кызыктуу да. Тажрыйбаңыз көп экен, жашоого ар кандай өзүңүз ойлоруңузду билдирдиңиз. Анан жашоодо самом главном деп коет го. Ошолорго мен мындай көз караштарыңызды билгим келет. Биринчи суроомду берейин. Сиз үчүн акча деген эмне? Акча бул возможность деп билем да. Эгерде адал болсо. Өз жашооңузда көп акча, канчалык эң көп акчаны кандай суммада көргөнсүз? Бир жолу алып ушунчалык. Эң көп маркат айланган. Айтпай эле кой. Бирок ошол чоң акчаны көргөндө биринчи ой кандай болду эле? Мен муну бул жака кетирем деп сөзсүздүр ой келген да. Именно өзүмдүн чоң акчамды кармаганбы? Өзүңүздүн. Чоң акча болгон. Действительно, бирок бүт баарын инвестиция кылганмын да. Кайра эле өзүңүз. Кайра эле. Эгер санап көрдүңүз беле, жалпы канча инвестиция кылдыңыз болду экен ушул эмеңизге, өзүңүзгө? Вообще бизнеске же Жок, өзүңүз жеке развитияңызга, спортуңузга. Мына акыркы эле статистиканы айтайын. Америкага барып 9 ай жашап келдим. Элдер Америкадан акча иштеп келет го. Мен Америкага акча берип келдим да. $70 миң расходлоп келдим. Бул жеке өзүмдүн развитиям үчүнчү. Ошо карьерам үчүн инвестиция өзүмө. Сиз үчүн сүйүү деген эмне? Эми сүйүү деген бул адам затынын чувство деп коет го. Эмоциясы, сезиминин туу чокусу да. Сүйүү. Эң чоң сүйүүңүздү качан кездештирдиңиз? Эң чоң сүйүүмдү эми мындай бул сүйүүнүн эмеси көп го, мындай мисалы үчүн ата эне менен, бирөөнүн ортосунда мындай жубайың менен дегендей же башка бир көп эле кездештирем мен. Себеп дегенде эркек адам болгондон кийин көп нерселерди жакшырасың, сүйөсүң. Бир учурду сүйүшүң мүмкүн, бири мекениңди дегендейчи, жакшы көрүү, сүйүү, диниңди, келинчегиңди дегендейчи. Сезимдердин туу чокусуна көп эле чыгасың да, мындайча айткандачы. Мына кыскача айтканда эркек сүйүп туруш керек деп койбойсуз. Бир нерсени точно сүйүп туруш керек. Бир нерсеге жетиш үчүн. Сиз үчүн бактылуулук деген эмне? Бактылуулук эмнеде? Адамда мындай да, мындай кооздоп, мындай бир фантазия менен айтканда не кажеты бар, эгерде сен бир сөз менен айта алсаң анычы. Бактылуулук мен үчүн, жеке мен үчүн бирөөгө таңдап койм. Бактылуулук Алла сени жараткан нерсе ыраазы болгондой жашасаң, ошол бактылуулук да. Сен өзүңө суроо беришиң керек. Чындап эле мен жараткан менден ыраазы болуп атабы депчи. Эгерде сен ошол ыраазы болуп атат деген чувствоң болсо, бир азчы спокойствие болсо жүрөгүңдөчү, ошол жөнүндөчү туура эле мен Алланын астына катуу кетпей элемин деп часаң, ошол бактылуулук да. Бактылуулук динде. Сиз өзүңүз бактылуумун деп эсептейсизби? Албетте. Албетте мен өзүмдү өтө бактылуумун деп сезем. Себеп дегенде ар бир мүнөт, ар бир возможность жакшы болууга умтулуу, развитие
өзүңдү өстүрүүгө, өндүрүүгө, бирөөгө бир жакшылыгына себепчи болууга, үй бүлөң бүгүн жатып эртең турганың өзү бир чоң бакыт, бактылуулук да. Жана бир интервьюда көрүп калдым. Айтат, сага мен $1 миллион берсем аласыңбы дейт. Ооба алам дейт. Бирок бир эме эреже менен дейт. Кандай эреже десе, $1 миллион берем, бирок сен эртең турбайсың, ойгонбойсуң, сен өлөсүң. Сетиң ойлонуп туруп албайм дейт да. Себептен де эртеңки жашооң сен $1 миллиондан кымбатыраак да. Значит. Ошону сезип билип жашоо. Ошону сезип билип жашаш керек да. Ар бир күн, ар бир аткан таң бут полно возможность. Кыргыз болуу деген кандай экен? Кыргыз болуу деген жана деле айтып өттүм го. Бул кыргыз болуу жоопкерчиликтин чоң бир жоопкерчиликтин өзөгү деп билем да. Кыргыз болгонуң үчүн сен жоопкер болушуң керек да. Өзүңүн тилиңе болгон мамиле кандай болуш керек? Өзүңдүн тилиңди аябай сүйө билишиң керек, жана даана так сүйлөй билишиң керек. Мамиле башка тилдерге караганда таптакыр башка мамиле болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде тил бар. Тилиң бар үчүн улутуң бар да. Эгерде тилиң жок болсо улутуң жок. Бул ошо кыргыз болуунун өзөгү ошо тилде да. Адамдын эң башкы сапаты бул адамгерчилиги эң башкы сапат. Адамдар бар, адам болуп жашоо өзүнчө, адамгерчиликтүү адам болуп жашоо бул өзүнчө. Анан мен ушул эң финалдуу суроомдун бири, сиз үчүн накта деген бул эмне? Же накта деген бул ким? Накта деген бул өзүнө фальшивкаларды камтыган эмес. Бул чыныгы деген сөздү мындай баары ачык деген сөздү билем. Сөзбү же баары ачык нерсеби ушуну билем. Накта. Бул кыргызча эч калпы жок деген сөз да. Урматтуу көрүүчүлөр, ар кайсы адам бул чыгарылыштан өзүнө керектүү пайдалуу нерсесин алып алды деген ишеничим бар. Сөзсүз түрдө бул да бирөөнүн жашоосуна таасир этет деген ишеничим бар. Ошондуктан сиздерге эмнени айтып кетмекмин. Өзүңөргө ишенип, өзүңөрдүн жашооңордо эмне кылаарын билсеңер, силер сөзсүз түрдө өзүңөрдүн ийгилигиңерге, өзүңөрдүн максаттарыңарга жетесиңер. Биздин Бусурманкул байкебиздин окуясын окугандан кийин мен да ошол көп окшош учурлар кездештирдим. Эгер сен максатың болсо, сен туура жакка кыймылдайсың. Ошончо сизге дагы бир азчылык айтып кетмекмин. Өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, биздин көрөрмандарыбызга сөздөр узатып кетсеңиз. Эмне демекмин? Биринчи баягы биз баягы бир нерсе өзүбүздөн улуу муңга дайыма ден соолук, ыйман, үй бүлөлүк бакыт, ушундай жакшы нерселерди айта алабыз. Анан эми өзүнүн кичинекейлерге албетте мен айтмакмын. Биринчиден максатыңарга каршы болгон, максатыңарга пайдасыз нерселерден алыс болууга демекчимин да. Сен максатың бар да, бирок сага той, тусовка, ыр, күлкү пайда алып келеби? Же кайсы бир кылып аткан действоң жашооңдогу пайда алып келеби сенин максатыңа? Же бар кайсыр адамдар? Жок, анализдешиң керек да. Эгерде пайда алып келбесе, ал нерселерден сен алыс болушуң керек. Ошондо сен өзүңдүн энергияңды эң баалуу баягы айтып коюшат, убакыт баарына бирдей берилет. Карыга деле, жашка деле, байга деле, кедейге деле айырмасы жок. Бирок ошо убакыттардын ичинен энергия деген нерсе бар. Бул жаштыктын энергиясы. Ошону туура эмес жактарга колдонбогула. Аны туура өзүңөрдү өстүрүүгө, максатыңарга колдонгула демекчимин. Анан эми улуу муңга дагы биз келечек жаштардын, келечек муунубуздун астында ошолорду тарбиялоодо таасирибиз көп да.
биз өзүбүздү үлгү кылалы биринчи, туура жашайлы. Ошолор келечек муундарыбыз жакшы болобуз десек, жанагы мен айткан кыргыз же мусулман бул чыныгы тактыктын, жоопкерчиликтин символу катары көргөзөлөт. Сиз башында айтып кеттиңиз, мен бир нече убакыттан китеп жазгым келет депчи. Мен ойлойм ушул китебиңиздин башталышы биздин чыгарылышыбызда болду, ушул подкастыбызда. Демек, акыркы сөздөрүңүз укмуштай болду. Ошондуктан бул сөздөрдү биле улантысын табат деп сөзсүз үмүт күзөм. Китебиңизди күтөбүз. Сизге ийгиликтерди каалайм. UFC күтөбүз биз. Баарыбыз карап атабыз. Только попробуйте. Баарыңыздарга, көрүүчүлөргө рахмат. Жактырууну баскыла, комментарий жазганды унутпагыла. Бул силер менен сүйүктүү Накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.